Rayonumuzda 485.739 hektar yer ayantı var. Anın içinden sulu ayantı 11.456 hektar. Ondan sonra negizine gelip бүгүнкү күндө rayonda жалпы 17 мектеп, 16 бала бакча иштейт, 1 борбордук оорукана, 3 айылда участкалык больница жана 13 бак. Негизинен жашоо, мал чарбасы жана талаачылык менен алектенебиз. Эми бүгүнкү күндө мына азыр ушул жекенди айыл аймагы негизинен жекенди айыл аймагынын тургундары келип отурат. Ушундай жылуу тосуп алдыңар, мага дагы чоң рахмат. Чоңалайды көрөмдө, чоңалайга жетөбүз. Ниет кылып койдум эле, эң биринде мени чакырган силердин өз көрүп алдыңар. Мени бийлик чакырган жок, жергиликтүү. Мени аким губернатор чакырган жок. Мени ушул жактан бир эки өзүмдү тааныбайм. Интернет аркылуу таанышып Халилов Сагынбек анан Мамажаровдор ошол эки бала чакырды ушул. Маселелер бuyakta турат. Ушулар келип, ушу Чоңалайда көйгөйлөрүбүз көп. Биздин Чоңалайдан тетиги чоңдорубуз жок, депутатыбыз жок, биздин көйгөйлөр көтөрүлбөй калат дегенде кылып кат жазып кайрылган экен. Анан миң уккандан бир көргөн артык деп мен барам деп убада бергем. Анан 2-3 күн мурун бара турган болуп, бул жакка чыга турган болуп, Улуттук демократиялык институт деген бар. Чакырсаң келе калган, уюштуруп бере калган ошол Улуттук демократиялык институттун колдоосу менен анан жандоочу кийик аттырат дейт. Жанарды эрiştip алдым. Эрмек болсун деп Элвираны эрiştip алдым. Барымта калбасын деп губернаторду эрiştip алдым, чыгылып келдим. Келген максатым менин колумда сыйкырчынын таягы жок, маселе баарын чечип кеткендей. Билем, көйгөй көп, бирок ошол силер көтөргөн көйгөйдүн баардыгын силер бул жерден көтөрсөңөр, мен чоңураак катта тетиги жогорку кеңештен көтөрөм. Силер көтөрүп эле арттан кубалап калбасаңар, мен ушундай арттан кубалайм. Баягы ошол чечилишине көмөк көрсөтүп, мен эл өкүлү болгондон кийин, эл депутат болгондон кийин мен үчүн айырмасы жок. Мен СДПКнын же Таластын же Чүйдүн депутат эмесмин. Менин макамым кыргыз эл депутаты болгондуктан Кыргызстандын кайсы аймагы болбосун, ал Алай болобу, Чоңалай болобу, Аксы болобу, Арпа болобу, Атбаш болобу айырмасы жок. Мен ушу улутум кыргыз болгондон кийин ушу кыргыз элине, кыргыз мамлекетине, кыргыз өкмөтүнө кызмат кылып келем. Анан өзүмдүн негизги парзым деп эсептейм. Ушу элдин жүгүн көтөрүп, ушу көпчүлүк элдин көксөсүнөн арылсам деген аруу тилек, ой максаттар бар. Башка менде бир дагы максат жок. Анан ошо атайын ашып атартып, атамдын буту баспаган ушу Чоңалайга келдим. Ушунча эл күтүп отурасыңар. Көйгөйүңөрдүн көп экенин мен деле билем. Анча-мынчасы менен алыстан тааныштым. Анан ушул жерге бара туруп чогулуштун баардыгы кургак болуп калбасын деп Бишкектен дагы бул жакка чыгарда Куатай Ильич менен Боронов менен кездешип, ушу Чоңалайга чоң сапарга аттанып аттым эле. Тетиги өкмөттөн тиешелүү органдан кишилерди кошуп жөнөтүңүз. Ошол жерде элдин алдында ошо билген нерсеси боюнча жооп берсин. Чек ара боюнча адис барсын, ал жакта чек ара маселеси бар экен. Суу каналдары боюнча маселе бар экен деп бир топ министрликтерден, ведомстволордон жоон төп өкүлдөр келди. Булар дагы жооп берет болуш керек. Биз жооп бере албаган нерселерге. Анан калгандардын баардыгына ыңгайлуу суроо болобу, ыңгайсыз суроо болобу, алыбыздын акылыбыз жеткенинче жооп берүүгө даярбыз. Рахмат, жылуу күтүп алганыңыздарга. Burada деген Акаев, Швейцария деген жер, кайсы жер деп ойлоп жүрүп, мына азыр деген немеге барып келдик да, чек ара жерине, анан Үнчү булакка барып келип, Үнчү булакка эми көрүп атам да, накта Швейцарияда сиздер жашайт экенсиздер да. Абдан абасы мындай жакшы, ачык, көңүл ачылып, биздин настроениябыз жакшы болуп келатабыз. 4 саат жол батыр өтүп кетти, сүйлөшүп жаздык. Атайын көйгөйлөрдү, маселелерди укканы келди. Мен өзүм экономика жана фискалдык комитеттин мүчөсү болом. Биздин комитетте экономика, ишкерлик жөнүндө, салыктар жөнүндө, анан Финпол, таможня деген суроо маселелерди биз комитеттен карайбыз. Ошондуктан тиешелүү суроолор болсо, ошол маселелерди карап, жазып алып, анан эгер жетишпей калсак бүгүн, балким жазуу түрдө берип алыңыздар, сөзсүз,
Таппасаңыздар биякта Жанар дагы, Ризкелди байке, мен дагы соц тармактарда Facebook деген нерсе бар азыр, Instagram деген нерсе бар. Ошол жазып, бат эле бизди тапсаңыздар болот. Бүгүнкү келишим 5-чи жолу келишим. Швейцарияга кооздугу окшош, абдан туура айттыңыз. Бирок айырмасы биякта көйгөй өтө көп да. Чындыгында туризм, сиз айткандай кооздугуна кызык келгендер дагы жылдан жылга арып атат. Ленинградке келишер башканан. Азыр Элбек Жабатекин айткандай, мүмкүн болсо, эгерде көйгөйлөрдү кат жүзүндө берсеңер дагы жакшыраак. Буга чейин эми силер дайыма эле көйгөйлөрдү айтып жатасыңар, биз 100% чечип койгон учур болгон эмес. Бирок колдон келишинче аракет кылып атып, кээде ушу мектебиңе кирип калат. Кээде жолго акча өлтүрүп калабыз ошондой. Жанагы өрдөктүн өзү чөлдө болсо дагы көзү көлдө деп коет. Биз деле өзүбүз Бишкекте турган менен ушул силерге окшогон карапайым элдин көйгөйүн талашып жүрөбүз. Мына бул жерде келген 3 депутат үчөөбүздөн эч качан парламентте мындай тууганыбызды коргон эмеспиз, бизнесибизди коргон эмеспиз. Урматтуу депутаттар, эң суук жер Чоңолай. Нарындан экисе суук. Биринчи бизге чек ара статусуну немени бербесеңиздер болбойт, кыйналдык. Чек ара статусун бериңиздер биринчи. Экинчиден, мына Чоңолайдын немелери пасой алууга кыйналып жатат Жанар Акаевич. Ошону ел жуда кыйналып, жок эле документти сурап, барсаң эмеден кайтарып жиберип жатат. Айыл-айылга келип чыгарсын пасояны эменин райондун эмеси чоңдору. Мен аялым бир орусчан кызым бар эле былтыр жоголуп кетип, 80 000 сом менен эмеден зорго таап келемин. Өзбекстандан. Мындан 2 жыл мурун. Ошону чыгарбай жатат нарын чоңдору пасояга. Бул не деген эме мамлекет өзү? Барсаң күйөөбү учетто жок экен, андай экен. Жери жок дедиле, жер сатып там салып берди. Нарикти төкпөдүң дедиле, наригин төктүм. Биринчи очередти şu yer кыйналып жатат, пасоя маселесин катуу текшериңиздер. 7 ай кыш болот бизде, 7 ай. Нурлаев Каязбек. 7 ай кыш болот. Нарындан экисе суук, урматтуу депутаттар. Шуга анан айыл өкмөттө бюджет жок. Ишмена, ошону жаңы фискалный дедиңиздер, бир көрак бюджетти кош бербесеңиздер эл кыйналып жатат. Урматтуу депутаттар, о сиздердин келгениңиздер миңден бир рахмат, ушунча бизди сыйлап келипсиздер. Сиздерди биринчиден ушул Чоңолай элине келгениңиздерге чоң рахмат айтабыз. Кубанычтуу сиздерди келет деп. Биздеги болгон маселени өзүңүздөр баягы бир көргөндөн миң уккандан бир көргөн дегенде, ошон үчүн биз сиздерди биринчи келе электе баштап алып барганыбыздын маселеси ушул жерде жатат. Кырымдарды карытып биздин ата бабаларыбыз басып, ошол жерде малын жайыттатып, жашоо туру тиричилигине уулап келе жаткан жерлердин бүгүнкү күнү башка мамлекеттерге себепсиз бир жөлү себепсиз же болбосо бир мыйзамсыз түрдө болордун ээлик кылганы бизди өтө өкүндүрүп жаткан маселе. Чек ара мына Кудайга шүгүр Кыргыз Республикасы эгемендүү болгонго мына 27-28 жыл болуп атат. Чек ара болуп уюштурулганга быйыл мына 20 жыл толот. Чек ара аскердиги уюштурулганга. Бул маселе биз кичинебизде мына мен дагы 57-58ге кирип атамын. Биздин кичине малыбызда ошол өзүбүздүн кой кайтарып ошол жерде мал жайып, ошол жерден отун алып, ошол жерге жайлоого чыгып жүргөн жерибиз бүгүнкү күнү Тажикстан Республикасынан коңшулаш өзүнүн Тажикстан Республикасы ээлик кылып атат десем жаңылышпайм. Себеби ага факты боло турган нерсе. Биздин ушул Карамык айылында малдарын жайып чыккан болсо ошол жака өткөрбөй. Силердин чек араңар эмес, бул чек ара биздин чек ара. Силер уруксатсыз өтүп атасыңар, силер чек араны бузуп атасыңар деп бизден ошол жерде малдарын айдап кеткен күндөр болуп атат. Кээ бирде ошол жакта мал издеп жүргөн бир карапайым адамдарыбызды тутуп алып барып, 1 суткалап, 2 суткалап камап ошол жерде чек араны бузуңар деп. Мына ушундай мыйзамсыз нерсе жүргүзүлөт. Бирок чек араны кантип такташ үчүн биздин жетекчилер чуркап жүрөт. Бирок тыянак жок. Бишкектен келди дейт, ушул сиздер ошо жоон топ келет. Келип эмнени чечип кетип атат, эмнени көрүп кетип атат, мен түшүнбөйм. Делимитация болгон. Буга чейин канча жол. Делимитация деген бул биринчи ошол жердин абалы менен таанышуу да.
Таанышкандан кийин ошол жер кимге таанды экенин билиш керек. Мен мына бир мисалды айтайын. 92 жылы мына Саяз Разбал болгондо 93 жылы атайын ушул чегараларды сактап калуу үчүн, чегараны күзөтүн ошону кооруп эме кылыш үчүн атайын атчандар взвод уюшулган. МВДнын алдында. Ошондо мен ошонун командир взводу болгонмун. 20 бала мен атчандар ошол тоолорду кыдырып, ошол жанагы сиздер барган Унжу булак, Сокуташ, Караганды, Түз Конуш, Шаты деген жайлоолордун кырма-кыр ошондойнан бул жагы Бугу баш деп бүтүндөй Кызыл Атка чейин биздин чегара болуп турган. Мына арадан bir 20 жылдан нар жак бер жагында мынакей уже биздин өзүбүздүн Каралдөбө деп биздин ата бабабыздан калган жерибизге кирип келип атат. Мына ошону жекелей ал жактан Бишкектен келгендер эмес. Жергиликтүү элден, ушул жерде жашаган калктык конуштан ошол комиссиянын мүчөсү катары алып, ошолордон кай жерди биз пайдаланганбыз, кай жер бизге караган буга чейин. Мына ошолорду тактап алып туруп анан кийин чечсе жакшы болмок. Бүгүнкү күнү өзүбүздүн жерибизге өзүбүз ээ чыкпай атабыз. Кандай биз өзүбүздүн жерибизди өзүбүз албашабыз биз? Бул эмне деген шумдук? Азыр аксакал 80-90га кирген, андан кийин арты 45-50ге кирген жаштар калып атат. Калган жаштар баары кетип атышат жумуш издеп. Казакстан, Россия жана башка жерлерге кетип атат. Үй салайын десе үй орду жок, үй салганга. Бирөөсү отурат, баласы менен аялы, 2 баласы менен 4 жан, атасынын үйүндө 5 жан, 9 жан бир үйдө отурат. Мына ошондой эмелерди чечип, ошол жаштарды чегарада алып калыш үчүн, чегараны сактап калыш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Биринчиден чегараны үчүн сактап калыш үчүн ипотекалык кредиттерди. Ипотекалык кредит негизинде жаштарга үйлөрдү бөлүктүрүп үй салыш керек. Үй салып бериш керек. Бекер эмес. Ала төлөт акырын бир 10 жыл, 15 жылда. Анын дагы пайызы төмөн, мөөнөтү узагыраак. Ушундай кылсак, ошондо биздин жаштар көчпөй ушу чегарада калат деген ой бар. Биздин элге жардам бериңиздер. Эртең чегара керек болсо эл керек. Элге камсыздоо керек болуп атат. Көңүл буруңуздар үчүн чоң рахмат. Мына чегара тууралуу. Биздин чегара тууралуу маселе мунан bir ай мурда болсо керек биздин райондук деңгээлде биздин акимибиз, райондун баягы башчылары келип талкуу болгон биздин айылда, Карамык айылында. Ошондо биздин аким айткан, ушул биздин райондук баягы талашып жаткан өзүңүздөр көрүп келген Унжу булакты биз мындай жанагы бала айтып өткөндөй эле Көлдүк деген жайлоого же болсо Шумкар деген жайлообуз бар, Шумкартоо деген жайлообуз. Ошого алмашабыз десек, тажиктер бизге ал оюбузга кошулбай койду, аны ага ынабай коюшту дешкен. Анан бул акимдин сөзүн угуп отуруп, анан мен баягы ушундай пограничниктерге азыркы акыбалды көрүп туруп пограничниктерге суроо бердим. Айнанайым пограничниктер, бул силер деле тажиктердей болуп биздин баягы чектелген границабызга барып жерди коргобойсуңарбы десем, ушу пограничник бар бекен жок бекен, азыр бир пограничник бала айткан мага. Мен жооп берейин деп өзү туруп айтты. Биздин мына Каралдөбөдөн 130 метр жерге чейин гана биз коргошко укугубуз бар деген. Андан нар жака биз коргой албайбыз, аны билбейбиз нар жагын деди. Мында биздин пограничниктерде эч кандай күнөө жок экен деп чечтик биз. Себеби бул күнөөнүн баардыгы биздин жогорку органда, жогорку бийликтерде турбайбы? Алар, мен мындай силерден сурайт элем, бизде бир мындай коргоо министри деген, тышкы иштер министри деген Кыргызстанда барбы өзү? Же андай министерство жокпу бизде Кыргызстанда? Качан ушундай көйгөйлөр болуп, качан чыр чатактар чыгып өлүм жетим болгондо гана келип бизди бир кичине сурамыш болуп эле анан кайра барып Бишкекте үйдүн төрүндө жаткандай Бишкекте жатып алып анан баягы бийлик талашып, чыр чатакташып эле телевизордон ошолорду көрөбүз. Бир мындай бир ошондой чыр чатак чыга электе келип туруп биздин маселени чечип, мына пограничный зонада жашаган адамдар эле тажиктер берака келгиле деп алардын да жетекчилерин чакырып, мына жерде биздин элибиз жашаган буга чейин, элибиз жайлоологон, мына жер бизге карайт, мынанан бuyagы силердики, бuyagы биздики деп чечип койсо, мындай көйгөйлөр болбойт эле. Сиз жанарсыз. Жанар деген негизи катык нерсе. Жанар деген эл үчүн кызмат кылган адам. Элбира Срабалдиева атыңызда, затыңызга жарашат. Сагынбек Момбековдун бири бар эле. Мен азыр Рыскелди Момбековго 1-2 сөз айтайын. Коркпо, кыргыз саз биздики болот дегендей. Жер биздики болот.
жер Кыргызстандыкы. Мен ошон үчүн күйөм. Ошон үчүн мен сизге жанара кайчы айта турган сөзүм. Бул чегара маселеси мындай. Эртең ошол жерде Тажикстан Республикасы менен Кыргызстан 1800 жылдары bizim Белес Батыр, Тилек Батырлар ошол жерде Жараш деген жерде кол алышкан. Кыз алыш, кыз берешел деп. Эми ошол Жараштан Тажикстан Каратигин өрөөнү угуп тургула. Каратигин өрөөнү бүтүндөй Кыргызстан жашаган. Азыр ушул мезгилге чейин Каратигин өрөөнүнөн жаралган жарандар чүйдө узун туура чөйлөп жүрүшөттөр. Бардыгыңызга күбө болуп турасыздар шу жерде. Каратигин өрөөнү деген ошо Карал дөбөдөн өткөндө трассага келип кетип калаттар. Каратигин өрөөнү бүтүндөй Кыргызстандын жери болгон. Эми мындай айтканда мен бир айта турган нерсе, ошо Каратигин өрөөнү Жараштан колду алышып, биз кыргыз менен тажик туугандар кыз алып кыз беришели деп ошо жерден белгилешкен бардыгына. Эми эртең Карал дөбөдөн дейт. Эртең келсе Ак Суудун боюга келип алат эртең. Дарыянын бер жагына келсе бүттү. Муну алып карашып берип койгон. Муну өлтүр кыргызды өлтүрдү. Өлтүр кыргызды өлтүр. Баш көтөргөн Алмамбеттен Айпаевди өлтүр. Өлтүр кыргыз Эшмамбетти. Өлтүр Осмоновду, өлтүр Исановду. Түрктөр, тажиктер жүрө берсинби биздин Кыргызстанда баш көтөрүп. Узун туура бир угуп тургула. Биз кыргыз үчүн күйөбүзбү? Кыргыз мамлекетини чегараны тосмоюнча маселешеси дейт. Мисалы үчүн Рыскелди Момбекович угуп туруңуз, оң кулак сол кулак менен. Биз эң жаман көргөн нерсебиз кыргыз үчүн күйүш керек бу жерде. Канчалаган кыргыз Россияда, Түркияда, Кореяда канча какшап, кан какшап жүрүшөттөр. Азыр ошол статус бер деп атасыз. Статус берет бул жерге. Бирок ошол биздин Сардаш өрөөнүнө келатканыңарда көрдүңөр. 2 купол бар эле. Кыргыз жеп алды он жарым сатып. Кытай бир дагы чүбүн өткөрбөй турган ошол жерде. Ошондой чүбүн өткөрбөгөн кыргыз мамлекет болуш керек бу жерде. Ошондой мамлекет болуш керек. Ошондой кыргызга күйүш керек. Эми мен бир айта турган сөзүм. Эми чегараны тоспосо ошол Рыскелди Момбеков келатасыз. Чүйдөн келдиңиз. Мына Жанар Акаев келатат, Элбирас Сурабалди келатасыз. Чегара Казакстандын тиги эмеге ысыкылы кетип атканда кеминден эле тоспойду. Кыргызстан ачык. Эми берека келатасыз. Эми Өзбекстанга келатканыңызда Өзбекстандын Майлуу суудан баштап тосуп койгон. Сен ошол чегарадан өткүн 2 кыргызды атып алат. Ezip koyat seni. Benim körgözüp. Özbekistan'ın Kadamcay rayonuna koyarsan, 2 şılan bağımda turat, kompüterмен açılat, kafelde 2 jağı gülzar. Bir dağın arıq korca koyardı. Bir dağın arıq ispet. Bir de semişkanın kavuğu yok. Ana memleket, Özbekistan degen. Ana Türkmenistan, Toğut Boysoğun Türkmenistan'da. Ana Kazakistan. Ben bir ayta turgan nerse? Урматтуу туугандар, угуп тургула. Оң кулак сол кулакны угуш керек. Берге депутаттар жанагы киши айтты, туура айтты. Саар менен эртең менен жуунуп таранып алып, англисти түфүлүн кийип, костюмчун кийип алып, эмеге келип алып туруп, урмат көргөзүңүздөр, сиздер сыйлап келип атат ушу кишилер. Эми ошол жерге келип туруп, алган курдат таңа мал жеп эле, койчу эмне кыласың эмди? Элдин көйгөнүн билиш керек бу жерде. Elдің көйгөнүн билиш керек бу жерде. Маселелер баягы айыл арасында биздин мына шартыбызды көздүңүздө, ошол жерге барып граница барганда 10 мүнөттө азыр мына жаздын күнүндө уже эжекебизден депутат айылын аяп кеттим, ушунча калтырып кетти да. Мына шартты көргөнүңүз дагы жакшы болду, тезирээк айтасыз деп үмүт кылам да. Ушундай болду. Анан эми айта берсе көйгөй көп экен, бизде эми жета кыш болот. Азыркы учурга чейин ошол малыны жайытка чыгара албай үйүндө багып жаткандар бар. Тоют маселеси 1 жыл ушул билесиздер. Bir таңгак чөп 800 сомго чыгып туруп ошол өзүнүн малыны багып чыккан батыр эл. Керек болсо ошо Кыргызстанды багып жаткан батыр эл ошол биздин элде. Өзүнүн картошкасы менен өндүргөн эти, жүнү,
малы шуну менен багып жаткан. Бизди бул жакта биз алга көзгө көрүнбөй эле чекте калбайлы, урматтуу депутаттар. Шуну бир көптөн бери суранабыз. Эртең ошол комитетте, ошондо биз ушундай тигилип туруп сиздерди карап турайлычы. Биздин айткан сөзүбүз талаптарыбызга канчалык жооп берер экенсиздер? Мен мисалы үчүн Жанар мырзаны буга чейин 5 жолу келген, 3 жолу мен жолукканмын. Азаттыкта иштеп жүргөн мезгилде өтө кооч маселелерди көтөрүп, бийликке сындарды айткан ушул мен азыр. Мен айтайын деген көйгөй Жалпыда Чоңлай району боюнча мына биздин кече февраль айында мына Токой чарбабызды Алай районуна коштуп салды. Bir справка үчүн Алайга барыш керек эте. Биздин арендага немелерди алган жарандар бар. Bir справка үчүн эми шуну Алайга каттаса шу кандай болот? Биз айтып атабыз. Биз мына границада турабыз. Биз чегара статусун бериңиздер деп суранып атабыз. Ал жакта отуруп алып, кайта бизди тыңдап атат. Эртеге сослотту кошобу. 2 жылдан кийин соспомушту кошобу. Не деген жакшы. Урматтуу депутаттар, мен сиздерге айтайын, сиздерди мына ушул отурган Чоңлайдын эли чакырды. Жаңы 2 бала элдин атынан элдин өкүлү болуп чакырды. Сиздерди көрөйүн деп чакырбады. Сиздердин азыркы сотуктагы ошо жогорку кеңешчиликте безилдеп, сызда бакырып, эл үчүн күлүп жүгүрүп жүргөнүңүздөр үчүн чакырды. Сиздерден эл үмүт кылды. Чакырса көбөлө депутаттар бар эди, ар сулуу депутаттар бар эди. Жок, сиздердин жүрөгүңүздөн чакырды. Şu meselelerini çekip koyuyoruz. İkinci bir mesele, bizim özümüzün ayıl boyunca bana Hurmatlı hakim ayıtı öttü bizim tadasız meselesi. Bizim ayıl hükümette bir kana bizim şuraya kaldı, çeşilip kalan. Bu nedenle hakim deyince hükümetin bir şekilde çeşilmeydik önde. Hazır bana ketuatı bir yolda körüp koysanızda Atrabatkan'ın kızının içerisinde kıpkızılsınız. Abi yıl küzde ekologiya gel tekşerip bu arşalı veken bir yazısta bir suğumuz var. Bol vakitte getirdik. Niye? Tört arşa yerin tadırından aşağı duralım. Bolsa tört arşa vardır. Yerin tadırı ne olur orada? Yerin geleceği ne olur orada? Şunun için benden sıralanıp şu gün köylerde yetkirip seçim verirken bir kazancı sapıyoruz. Rahmat. Урматтуу депутаттар, мына жерде 3 депутаттар бар. Ошол жанагы трибунадагы сиздер чыныгы адамдарга жакын адамдарсыздар. Сиздерге чоң рахмат. Анакей губернаторубуз келди, губернаторубуз иллюстрация менен келди. Кудайга шүгүр ошол келгенде баштап, ошол ыстыккөлдөн келе жатканда, жалпы эл аксакалдар ушул жака келе жатканда батасын берип жакшыларга иштеп келгин деп, ошол адамдар батасы менен жөнөттү. Андан бери чоңалайлыктардан баштап туруп, жалпы ошол басы жакшы баталарды берип атат. Ошол баталар түздөн сизге тийген болсун, Аллах сизге разы болсун. Эми мен айтайын деген мындай. Манакей жалпы бул жерде аяк кыраакы жакшынакай депутаттар жакшы иштеген адамдар отурасыздар. Бул чегара маселесини манакей азыр барсаңыздар көрдүңүздөр дагы эле өзүңүздөр жыйынтык чыгарып көрдүңүздөр. Себеби ошол жанагы караңгылыктын аркасына курулган тамдар өзүңүздөр көрдүңүздөр. Аркасында курулаткан тамдар ошол жанагы азыркы турган жерге курулса ошолдо чегаранын көркү да болот эле, ошолдо караңгылыкчыны жалпы Чоңлайды коргойт эле. Birinci mesele. İkinci mesele o şurada yerden davacıya. Genel aşağılarda bazı o şurada dönme kurulu kalsa. O şurada dönme kurulu sonra nazarda genel tırnak takma çay cugulup 20-30 metre cugulunluğu mezgili o şurada bizim yer bulup kaladı ele. O şurada şoğun esenin bağdırını yergilikli birlik çekiş gereğiyle. Bu yergilikli birliktin genel elmene bolluğu sırbaşçılığı yoktuğu o şurada genel eldin cinsiyetini eldin genel akıl ümütünü açsa genel Keçe bilmegендигиде жалпы элдин аксап жаткандыгын мына өзүңүздөр кыраак адамдар билип калдыңыздар мына көрүп турасыздар. Ошол эми түштөн кийин мындай чегара деп жатабыз. Алар сиздерге дагы элге дагы баардыгы эле маалым болуп калды. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ошол жерде кайтегеликтин натыйжасынан ошол мынасы эмебизге өзүбүздүн жанагы суубуздун чекесиге көз турганыбыздын натыйжасын өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Ошондуктан жанагы бийликке баягыдан берги жанагы аким тандалганда Başka bir hükümet tandalganda janагы элдин өлүмгө кыраакы бир нерсени бир чече билген жакшы нака кыйыныраак адам болсо деген үмүт аткарылбай жаткандыктын белгиси ушунда болуп калып атат. Эми мен дагы бир көйгөйдү айтайын дегеним, мынакей Жуматулла Куштабаевич отурат.
Ушул далага жалпы Чоңала элинин жалпы Чоңала элинин тагдыры окшогон бир жакшы маселени айттым. Урматтуу мынакей көзүмдө турат. Урматтуу Жумадилла Куштанбаевич, Чоңала элинин ар кандай нерсе менен көлгөнү чечүүнүн бир маселеси бизде жол маселеси. Тууганым, эгерде ушу жолду көтөрсөк, биз мына Үчкоргон Дарбат Коргон жолу 70 километр. Үчкоргон менен Дарбат Коргон жолу 70 километр. Ушунун эң доступный жери 20 километр. Ушул жанагы жалпы бюджеттен сураналы, өкмөт башка жактардан сураналы, өзүбүздүн алты кендер иштеп жатат. Ушуну суранып алдагын ушул жерден жолду чоңалашпакчы. Ошол биздин чоңалачынын көпчүлүк социалдык абалдарына, жалпы элдин көтөрүмдүүлүгүнө, жалпы түйшүктүн көпчүлүгүнө ушул жанагы ушул чече турган эле деп туруп, ушуну баштан зарыктым мынакей мына 4 жыл мурда. Мына действиялар болду, эртеңки күнү мына картошкабыз өтпөдү, этибиз өтпөй калды, дагы башка деген көйгөйлөрдүн баардыгы ушуга окшогон алысты көрө билбеген жетекчинин билбегендигинен жалпы элдин түйшүгүнө болуп атат. Эми жанагы бата боюнча жана сөзүмдү баштап берем. Урматтуу Уланбек мырза, ушу сиздин мынабу өмүрүңүз окшошбосун, өзүңүздүн ишиңиз менен ушу тарыхта калаттыр мындай бир көйгөйдү жарата билиңиз. Тууганым ушул жанагы Чоңала Үчкоргон Коргон жолуну ошол жанагы өкмөттүк деңгээлде, жанагы барган жыйындарда Кудай кааласа ушуну көтөрүп берсеңиз, өзүбүздүн жанагы Тайки деген ишканабыздын акчасы 100 миллион сомдон болуп жаткан акчаны ар бир жерге кеткен жерге фонд уюштуруп туруп боздукка кетип атат. Бар болгон эч нерсени болгон жок. Ушул мына Каракейиттен баштап туруп Сарыколго чейинки Чоңалайдын баардык көйгөйүнү жол маселесин чечип койсок, биздин жалпы жолунан Чоңала эл үчүн жакшы бир пайда келтирилген, бизге коомдук жай эмелерге келтирген бир жакшынакай ушул байлык ушул жерде туруп атат. Көп күч келбейт. Урматтуу, ошондо сиздин жанагы жалпы Ош областында келип атып иштегениңиздин ушул бир оңусу болуп калат эле. Жалпы элибиз ыраазы болот эле. Ош областынын баардык ошол жактан, нар жактан жанагы Баткен облусу, Ош облусу менен болгон жолдун бир жакшынакай деңгээлин чечип берсеңиз, ошондо тарыхта изин сырап Кудай кааласа шуну сиз жасайт деген бир үмүттөбүз. Эми айтайын дегеним мынау жанагы өзүбүздүн үйүбүз болот. Момбеков, сиз жанагы Ырыскелди сиз анан ушуга колдоо көрсөтүп туруп, ушул чоң трибунадан ушул сөздү бир көйгөйдү чечип туруп, ушул 70 километрге асфальт жол куруп берсеңиздер, эң бир жакшынакай биз жолду Чоңалачынын көйгөй чечип турган бир тарыхта калган маселе ушул эле. Укканыңыздар үчүн чоң рахмат. Бүгүн өтө кубанычтуу күн болуп отурат. Айрыкча мына ушул бүгүн жалпы баарыбыз көптөн бери күткөн, көптөн бери бул кишилерге сыймыктанып жүргөн 3 депутат отурат. Ачык эле айтканда бул 3 депутат ошол азыркы парламенттин жүзү, парламенттин үнү, ушул үчөө аркылуу жакшылык нерселер кетип жатат. Мына ушулар келиши менен куш келипсиздер ушул биздин касиеттүү Чоңалайга. Чоңалайдын эң алыскы жери, айрыкча бүгүнгүдөй сулук күнү келип отурасыздар. Алай өзүңүздөргө белгилүү, Алай деген аты деле Алайда, Алайын деп турат. Мына ушунда элдин бир азыркыдай күндө абалын көрүп кабар алып келгениңиздерге чоң рахмат. Сиздердин ишиңиздер дагы жакшы болсун. Мына эми ачык эле айтабыз, биз алыста жашасак дагы саясаттын баарына көз салып турабыз. Ошол парламентте сиздер кыбыраган сөзүңүздөрдү биз эл угат. Мына ушул жерде азыр 120 депутат бар. Ошонун иштегени, ошол күчөгөндө бир 30 депутат иштейт. Ошонун башында мына көзүңүздөрдү көрүп айткан эмес, мына Элмира баш болгон Ырыскелди, Жанар, силерге чоң рахмат. Мына ушул биздин проблеманы чечкели көрүп кетипсиздер. Эми жанагы биздин чек ара боюнча жакшы сөздөр айтылды. Эми бул чек ара өмүр бою бирге жашап келгенбиз. Ошол жер гарымдан баштап, гарым деген сөз өзү горум, кыргыздын сөзү. Кийин эле булар гарым кылып алды. Ошол бардыгы кыргыздын жери болгон. Андан ары мына жакында Тажикстан посуда Кичи Карамык, биздики Улуу Карамык. Ушул бир туугандардын жери болгон. Кийин акырын тажиктер басып келип, эле анан бардык нерсе азыр 70% кыргыз эли жашаган жердин айылдардан бери жерге талдын, райондун аты жерге талды деп азыр аны тажикке Лакши деп атап алды.
айылдардын бардыгын тажик тилине которуп атат. Эми мунун баары жакшы айтылды, ушул чек араны чечиңиздер. Чындыгында биз карындан баштап ошол Дүйшөмбөдөн берги элди ушул биздин жол багат. Ушул мурда мына Ишкайранын жол аркылуу, буяк азыркы жол аркылуу эгер биз чындасак, тосуп ала турган болсок, булардын жашоосу ялгы Венаны кандай тоскондой эле боло турган. Силер ушул көйгөй менен уктап, ушул көйгөй менен чек ара боюнча, башка маселелер боюнча ошол менен ойгоносуздар. Силерде көкүрөктө көйгөй кайнап турат. Биз аны абдан жакшы түшүнөбүз. Экинчиден, силер биздин баягы адилеттүүлүктү карманган принцибибизди колдойт экенсиздер. Аны да түшүндүк. Менин өтүнүчүм, микрофонду алгандан кийин маселени тогатерин айтып бериңиздер. Силерге да ыңгайлуу, анан башкалардын убактысын да кылалы. Суроону кайталабайлы, бизди дагы болду эми түшүндүк. Көп мактабаңыздар. Анан бирок рахмат. Биз аябай мындай ыраазы болуп калдык, бул деген жакшы дем. Анан башкалардын убактысында эгер эми азыр жогорку кеңеште болгону 2 мүнөт берилет бизге. Ушу 2 мүнөттө сүйлөп алгыла депчи. Рыскелди байке, Элвира үчөөбүз силерди карап отурбуз. Ушундай микрофон болсо деп суктанып отурабыз да, бизде дагы. Үчөөбүз 3 микрофонду кармап алып парламенттен да вообще эч ким сөз бербейт элек. Бирок аякта чектеп анан микрофонубузду өчүрүп коет да. Ошон үчүн көйгөйлөрдү бат-бат айтканга, үлгүргөнгө аракет кылабыз да бизчи. Эгерде мындай микрофон болсо, карамык жөнүндө биз 3 күн карайт элек маселенчи. Бизде Чоңолайда курулуп жаткан чоң объектинин бири Жекенди Шиве каналы. Өтө суммасы чоң, бирок түшкө кирбеген бир өтө шумдукта. Бул бир Кудайдын берген ниматы, ошол жерде президентибиз премьер болуп турган бизде өзү көзүмүн карагинде карайм деп кеткен ошол адам. Бул акимибиз өзү башында турган. Жанар өзүң келгенсиң ушул жерге, Улан Өкөң. Улан Өкөңдүн көк салмың бар ошол жерге чычырып калганыңыз үчүн. Бүгүнкү күндө ошол канал не себептен токтоп калды? Ошол балдар чигленин күнүндө иштеп атты, бүгүнкү күндө алына токтоп калды. Акча каражатыданбы? Бир. Экинчи жагынан ошол тартылган проекти Шиве жагы майыл ошол бүткөн. Жекенди жагы чыккан жер пастап кеткен, ошол жерге көз салып койсоңуздар. Мында суу чарба министри бар экен, рахмат. Ошон үчүн ошол президентибизге, кала өзүнүн акимдерге, ошол биздин суу чарба министрлиги бардыгы рахмат айтабыз. Кудай кааласа биздин үнүбүз жетет деп ойлойбуз. Андан ары Улан Өкөңчү. Элдин көпүрөгөсүн сөйчү. Элдин көйгөйлүү маселелерин айтсам, биздин элге, Чоңолай элине етті обработка кылган завод керек, мал тоюп. Бизде эч нерсебиз жок. Картошканы обработка кылган завод керек. Бул экөөдөн башка эч нерсебиз жок бизде, эч нерсе жок. Бир жол түшүм алабыз жылына. Ушул анан дагы бизде өтө күчтүү иштеп аткан Кытай заводу бар. Алтын. Бул алтын заводдун бизге bir копек пайдасы болбой атат. Bir копек. Муну жогортогулар билеби, билбейби бул заводду? Билгендер эле пайдаланып атат. Билбегендер билбейт эч нерсени. Бул заводдун если көп эме кылсак элге вообще кереги жок. Айдайбыз, кууп жиберебиз, ачык эле. Бизге пайдасы тийбесе, границага пайдасы тийбесе, бул заводдун кереги жок. Мен сиздерден ушул нерселерди суранат элем. Сиздердин пешенеңиздерге Алла Таала депутат деген жазганда, менин пешенеме Алла Таала афганист деп жазган. Ошон үчүн сиздер мен милдетимди аткарып бүткөнмүн. Эми сиздер аткарышыңыздар керек. Эми сиздер кантип аткарышыңыздар керек? Мен геологияда 14 жыл 8 ай иштегенмин. 14 жыл 8 ай. Мен ушул 20 миң элде эч ким иштеген эмес. Чек араны менен сураш керек. Тажики келеби, татары келеби, башкасы келеби? Биздин эң маселе ушунда. Экинчи маселе, жана айнанайын. Мүмкүнчүлүгүңүз болсо, сизден мен сурандым. Россияда мындай, бала төрөлсө, ага пособие берет. Анан тышкары материнский капитал берет. Эй кагылайындар, эмне үчүн депутат болдуңар? Алдаш керек элди. Ошол алдабаш керек.
Ошол бала төрөлгөндө жаш балада күнөө жок. Ал жаш бала биздин келечегибиз. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе. Биздин Чоңорайдан эмне үчүн депутат чыкпай жатат? Эмне үчүн квота бербейсиздер? Үчүнчү маселе. Тендер тест деген нерсеңер чыгыптыр, айнанайындар. Эмне үчүн жакшы балдар барат дагы Карабалтада молдолорго токтоп калат? Акчасы чоңдор барат дагы Мед академия, Фин академия, полицейский академияда булар окуп калат. Эмне үчүн? Мед академияга барсаң, байлардын кыздары балдары окуйт. Бул көйгөй кагылайын. Айнанайын депутаттар. Бул көйгөй, чоң көйгөй. Булар үчүн муну не кылыш керек? Менин акылым жетиши бул. Мен 60ка кирдим. Дагы 60 жыл жашашым Кудай билет. Ар бир класста, ар бир мектептин, ошол мектепте жакшы окуткан агай, жакшы окуткан эжекелер бар. Ошолор билет ким жакшы окуп атат. Карабалтага барып эле токтоп калбаш керек да. Мына азыр Чоңорайдан ички миграцияга Бишкекке барат. Бишкекке барсаң, оштук сарттар. Неге келдиңер оштук сарттар? Чоңорайга келсең, эчелер Бишкекке көчүп кетип калгансыңар. Пасовияны неге берилбейт бул жаш балдарга? Курбан ака, суроо берсеңиз. Суроо, ошол суроо да кетип атат ушул түшүнгөн адамга. Суроо, эмне үчүн жаш балдарга Бишкекке барса, пасовия бербейт. Чоңорайга келсе, сен Бишкекке көчүп кеткенсиң дейт. Бул суроо да. Дагы бир мына Шортала деген жерибиз бар. Алчарба немеси бар, каякта жүрөт. Ошол кишиге суроо, ошол каналды бүтүрүп берсе. Миңдеген жер бекер жатат, жанар айнанайын. Министр кана өзөл. Миңдеген жер гектар бекер жатат, Каназан. Анан Рахмат. Анан бизде чулук Жекенде деген жолубуз буну Деуга киргизип берсе. Менин атым Шадибекова Инаят, ушул Карамык айылынын аялдар кеңешинин төрайымы боломун. Биринчи сиздерге ыраазычылыгымды билдирем элер атынан келген коноктор. Экинчиден ушул уулубуз Мамаражапка аябагандай чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мамаражап өмүрүң узун болсун. Ушул элдин көйгөйүнү жеткиргениң үчүн. Анан эми бизде мына бүгүнкү күнү жамгырга байланыштуу, күн сууктугуна байланыштуу жаш энелер чыга алышпады. Бизде эң биринчи көйгөй ушул жаш энелердин көйгөйү, пасовия маселеси. Мен аялдар кеңеши катары ар дайым чогулуштарда ушул нерселерди айтып келет. Биздин үнүбүз кимге жетет деп. Бир уй 10 коюң болсо пасовия көнбөйт дейт. Ошол жаш энелер бир уйду 5 балалуулар эртең сентябрь айында алып чыгып сатып бир катар окуу кийим кылат. Ошону менен олтурат. Алардын тамагы, алардын башка нерсеси эмне кылат билбейм. Пасовия маселеси ушунчалык оор. Ушуну карап койсоңуздар, мен өзүм пенсионермин. Жаш энелердин атынан айтып атам ушул нерсени. Экинчи маселебиз мына бизде медицина маселеси. Больницабызда спец врачтар жок, аппарат жок, хирургия жок, гинекология жок. Ошон үчүн бир оорулар болуп калса, ушул маселе чечилбейт. Ушул үчүн биз районго же Ошко барышыбыз керек. Мына кече жакында бир пенсионер эне жана бир жаш аял экөө ушул анализдин чыкпагандан оор операция болушту Ошко жетип. Ошол жок дегенде биздин районубуздун центринде да жакшы аппарат жок ошол ооруларды аныктаганга. Бизде оорулардын көйгөйү өтө оор болуп атат. Мен эне катары ошол келинди жана ошол жаш картайган пенсионер энени көрүп, бүгүнкү күндө дагы мына ошолор режимде жашап ататтар. Өтө оор операция болушту ошолор Ошко жетип. Мында билишпей көп калды, ошол спец жок, аппарат жоктуктан. Жана скорый жоктуктан ооруларды, скорый деген шофер кээде ол бузук болсо элдин машинесин алып кыра кылып атат ооруларды. Өтө элдин көйгөйү оор. Биздин айылга бир скорый бас керек чагы. Ушуну сурап кетелер. Вредисти менен көп адамдар ооруп атат. 1000 үйлүү көчүшкө туура келип атат. Бул канчалык пайдасы бар? Бул карман завод деп ататтар. Бир бизге Мамбеков, мына жанар силерди чындыгында кыргыз эли өтө кымбат сыйлайт. Бул эң адамдын өмүрүндө кымбат элдин ишеними дейт. Бизге комиссия жөнөтүп берсеңер,
же алар чындыгында биринчиси жокпу же барбы? Азыр эми дагы кире турган болуп тур. Бул мамлекетке билесиздерби сиздер өзүм отуруп? Ол кандай жабап? Мамлекет канчалык бюджетке пайдасы тиет? Бизге şu келип калыпсыздар, эми кетсеңиздер бир чак айылга комиссия 1000 үйлүү азыр көчүшкө туура келип атат. Жөнөтүңүздөр şu комиссия, şu рахмат келгениңиздерге. Ең биринчи көйгөй бизге бир комбайн керек, şu кар үйлөтө турган. Анан мынау жекендинин тумшугдагы эмени деунун тамыны şu карамы калып келсе, şu постоянно ушул жерде дежурство турса, себеби бул жерде оору суркоо көп болот экен. Ортолукта кар жаайт дагы ошол эмеге дароотка жетиш өтө кыйын болот. Мен негизи маселем ушул. Ушуга бир көңүл бөлүп, деунун начальниктери ушуну өтө бир көңүл коюп, ушул тамды бул жерге көчүрүп бериңиздер. Бир комбайн бериңиздер. Болду, ушул эле сөз. Мына жерде бизде жаңы кыштак түшүп атат. 150 үйлүү. Иче турган суу жок. Сугара турган суу жок. Мунун проблемасы чечиш керек. Bunun için menin sunuşum mına Aksu kanalının Alısayga çayın çoğaytıp gelip durup o Şoron'un kaşatıda demegen kaşara karab bir kanal salmayınca bunlar vapşe talada kaldı. Hiç kıyın. Bıltırı 10 tonelap su taşıp üy saldılar. Öte kıyınalıp atat. Buna şunu anan dağı ikinci sıram. Buna lazır emeden damba gelecekte damba menen koşa Uzarbek Cılkıbaymış Japar Cümadla Japar sizlerin estelik olsun. Bizge bir köprü sal versinizler gerek. Sev hazır güç yeter eken. Sev cekendi şve karam güç yönden işleri var. Keskeyden köçüp yol düşecek suga kapta yol olup atat. Buna bardığı bileti şu hazır ayıtılmaya kaldı. Ondan daha bir mesele buna jet türümden üy saldı geminin köyünü bitmey durat. Ayava elde naçar olup ketti akbalları yok. Eğer mümkünçülük bolsa memleketten prosent suda bergenge hareket kıldırsаңыздар. Anan daha bir mesele buna burçilo da koyup ketken. Hazır vetpraşlarım yığılıp жүрген men şoğatan kalam. Hazır 1'den, 3'ten, 4'ten boda ketip atat 10 mingden. Eldin bulda büyüyecekti de buna şular boyunca bir çara görbersеңizdер. Hurmatlı deputatlar, televizordan көрсө biz sizlerdi kuanıp kalçılık. Kara hazır bizim mаңдайыбызda oturasızlar. Sizlerge mümkünçülüktü bereli hazırkı en negizgi mesele çegarаны unutup kaldık. O bardığız. Çegarаны kantip çeçeviz. Çegarаны muna Jergetal ayıl hökümeti menen bizden Çoğalay rayonu ayavaganda ынтымакчылыкта көз карандысыз майрамдарды çoğu bir dastorkonda tosуп жүрүшөт. Ошондуктан менин сунушум кандай дейсиздер? Аксакалдарды алып, эмне үчүн депутаттар менен депутаттар сүйлөшө албайт? Эмне үчүн аким менен аким сүйлөшө албайт? Эмне үчүн урматтуу Рыскелди Чыныбекович, эл аралык экспертти алып келбедиңиз? Эмне үчүн бебайда замдарды алып келесиз? Биз чегара үчүн чакырдык да сиздерди. Эмне үчүн баягы Искендеров деген бар, Аламанов дегендер бар, базмайып жүрөт бардыгы. Эмне үчүн ошолордун бирөөнү ала келип туруп ушул жерде Тажикстандан чакырбайсыздар? Ой, бул чегараны адамгерчилик чечет. Элди, жерди, чегараны суу, тоо чечип жүргөн мурда эле. Мен сиздерден суранып кетер элем, урматтуу Жанар Кубанычбекович. Ушул маселени эл аралык эксперттердин катышуусунда, эмне үчүн ошолордун катышуусунда чечиш керек? Ынтымакчылык менен. Жанагы айтып жүргөн эме, ошондуктан чегараны чечиңиздер, кандай кылып чечесиздер? Айтуу жерге айтып барыңыздар, бирок сиздер бул жерде чече албайсыздар азыр. Туурабы? Айтуучу жерге айтыш керек. Бундагы туугандарым кой чыкпай эле кой деп атат. Капа болсоң боло бер. Курамда бар, чындыкты сүйлө дейт. Мен Жанар Рыскелди агелер, мен интернетти караймын. Элин уулусуздар. Кече айттыңыз 99% жетиштүү. Мына ушундайларды көрүп, биздин 30 балабыз Кытайга кетти. Эрте Кытай болуп келе коркуп атабыз. Бул жөнүндө маалымат жок, газеталарда жок, чоңой жагырыгда жок. Бул Кытайлар не болсо Кытай согушса кылым согушат дейт. Мына ушундай акыбал келе. Тажикстандын 20% өттү. Биз каттай көрүп атабыз. Мына ушундай проблема бар. Буга кандай болот? Бул кайды жашыруун билбейбиз, биз пул албайбыз мынан. Ошо чактын айынан келип жатып атат. 8 000 алабыз дейт айга. Булар өкмөт билбейт дейт. Бухгалтерибиз, кассирибиз бар дейт. Мына ушундай жактар бар экен. Биздин
жайыттарды туура эмес бөлүштүрүлгөн же болбосо үч өкмөттүн биз чек арадагы өкмөт болуп калыппыз ошол картаны мында карап отуруп азыр мени телефонун чалып ататтар мен жамаатым 40 жамаат бар 20сы кетти Россияга муну ким алып калат эми көрүңүз чоң анан анклавыбыз бар экен о Шорталада муну ким чечет акимди чечип кое турган нерсе да мына ушундай маселелерди чечип бериңиздер андан тышкары могул жерден көмүр чыгат көмүр неме Тоңалай айлөө өкмөткө түшөт экен биз могул жерден 100 метр жакын алысакка түшөт экен мунун пайдасы биз жекен айлөө өкмөткө түшүш керек азырдан айтып коелу пособие боюнча бул биз Чоңолай району малдуу доходко эсептөөдө мындай карап көрсөк баягы чөптү тойту сатып алып жедирген себептен бул малдыкы бизде доходко эмес расходко эсептелип калган да ушул жагыны бир караштырып койсоңуздар анан баягы үй бүлөдөгү доходду эсептегенде үй бүлөнүн тапкан кирешеси жан башына эсептегенде 900 сомдон ашпаган болсун деген чек коюлган эми бул жерде мындай эле акылга салып ойлоп көрө турган болсок бир жаран бүгүнкү күндө 900 сом менен бир ай жашашка мүмкүнбү ушул жагын дагы бир жогорку кеңештин трибунасынан көтөрүп карап койсоңуздар бул жаштардын көйгөйү болуп жатат анан 94-жылгылардан бул жагы 1994-жылга төрөлгөндөрдөн бул жагы үлүш жер алган эмес ошол үлүш жер албаган келиндер бүгүнкү күндө декретке да чыга албайт пособие да ала албайт булардын баардыгы кыркылган себеп ал жерде барса сенин үлүш жериң жок деген болуп жатат да ал үлүш жер албаганга ал күнөөлүү эмес ал эми ошол доордон кийин төрөлүп калды ушул жагын дагы бир жогорку кеңеште карап бир мыйзам чегинде чечип берсеңиздер анан мына жекенди айыл өкмөтүнө жана жекен деп айтып кетти негизи эле мына ДЭУнун балансына кирбеген ички жолдорубуз бар муну айыл өкмөтү карап айыл өкмөтү көзөмөлдөп турат мисалы үчүн ошондой эле мына Шивен айылы мисалы үчүн жекенди айылы Чулукка барган жолдор буларды ДЭУ карабайт кышкысын ошол жол тосулуп калган болсо биз өкмөткө жалдырап туруп өкмөт аштырып берет өкмөт сүрүп тазалап берет жана канал боюнча айтып кеттик эгер ушул каналыбыз чечилсе 4 айылдын эли дагы жакшы суу менен камсыз болуп калмак да мынакей Жумадулла Курсанбаевич айтып кеткен эле эрте баар менен адистерди жөнөтөбүз деп адистер келди келбеди бул боюнча бизден түшүнүк жок Жумадулла Курсанбаевич кандай жооп берет азыр көрө жатарбыз ушуну эгерде бир каналыбызды быйылкы жылы дагы хотя бир УОЗго өткөрүп турсак ушуну бир көңүл бөлсөңүздөр бүгүнкү күндө элдин карамагында калган эл ашар жолу менен тазалоо иштерин жүргүзүп жатабыз эң алыскы аймакка анча мынча киши келбейт эле муну канча жолу какшап атабыз өзүңүздөр көрдүңүздөр ушундай кырдаал курч элдин жашоосу кыйынчылыкта кредит менен башка менен анан мен ушул аймактарда өнүктүрүү жылына карата Жумадулла Курсанбаевга келдим как ушул жактын тургуну катары биз журналисттер эч качан эч кимден коркпойбуз биз бийликке проблеманы түз айтабыз биз акыйкатты чындыкты айтып беребиз анан ушул жерде чындыкты айтып жүргөн мына журналисттер мына эң парламенттеги сиздер айткандай жанагындай жылдыздар мен ойлойм кудай буйруса парламентте бул маселелер көтөрүлөт үнүңүздөр жетет тиешелүү жактарга анан мени күйдүргөн нерсе ошол жерде монтип кол шилтеп биз өзүбүз өлүп турбуз мындай адамдарды тоготпой үстүнөн сүйлөгөндүк бул өзүнүн башына кылган кыянаттык мына жакта ушул акимди жетекчилерди көптүргөн ушул Кытайдын компаниясы Кайде мен ушул компаниянын үстүнөн 4 ай болду ушул компания артынан чукуп жүрөм 2010 жылы менде азыр бир документ бар буну бир дагы депутатка бир дагы эч ким билим өкүлүнө бере элекмин бирок элдин астында бир айтып коеюн 2010 жылы ошол 7 апрелде мамлекеттик өнөр жай комитети геологияга барып ошол жактан бир материал чыккан ошол материалдын азыр менде данные бар бүгүнкү күндө 0,4 грамм менен деген Кайди компаниясында чоң өзгөрүп чоң эксперттердин жыйынтыгы менен чоң көрсөткүч бар 25% бүгүн ошол компания урдап атат мына ушундай коррупциялык ушундай бир кыянаттык маселелер
толтура экен. Анан мен ушул журналисттик иликтөөлөрдү кылып, принципиально ушул чоңалайдын жетекчилери оңолмоюнча бизде жашоо оңолбойт экен. Анан мен ушул атайын ушул эл өкүлдөрүнө кошулуп келдим. Журналисттик иликтөөлөрдүн баарысынын маалыматтары бүгүнкү күндө президенттин өзүнө чейин жетти. Тиешелүү органдар кече жакында дагы келип кетти, фин полициядан башкадан. Мен ойлойм бул нерсенин аягына чыгабыз. Чындык чыгат. Анан ошол журналисттик иликтөөдө Жылкыбаев мырзага ошол жетекчибиз ошол Жанар мырзага баарысына мен журналисттик иликтөөлөрдү көрсөткөнбүз. Мен ойлойм Кудай буйруса ушундай элдин үстүнөн сүйлөп, элди тоготпой мындай бир адамдарды бөлүп турган жетекчилер мамлекеттин мыйзамдын алдында дагы моралдык дагы жооп бериши керек. Көпкөндөргө биз жол бербейбиз. Мен ошон үчүн принципиально турам. Мен сиздердин баардык буга чейин чындыкты айтып атасыздар, көйгөйүңүздөрдү айтып атасыздар. Менде толтура катыңыздар бар. Мен дагы ошо тиешелүү өкмөттөргө жеткизип атабыз. Бирок ушул аягына мен журналисттик иликтөөнүн чыгам, майдын аягына дагы келем. Журналисттик иликтөө тобу менен келип, именно ошол Кайди компаниясында да суроо маселелерди көтөрүп турган иштер бар. Ошолорду айтабыз. Анан бүгүнкү күндө мен билип атам, түшүнүп атам. Бул жерде сиздер бирөөңүздөр тике туруп сүйлөп, акарат айтсаңыздар, эртең кысым көрсөтөт экен. Чоспонттон башка жактан өздөрүнүн кызмат абалынан сиздерге кысым көрсөтөт экен. Коркпоңуздар. Андайлардын доору бүткөн. Элди уруп, элдин үстүнөн сүйлөгөндөрдүн доору бүткөн. Алар терең жаңылышат андай кылса. Ошон үчүн чындыктан кайтпагыш керек. Адилет сөз ачуу болгону менен ал пайда болот. Ошон үчүн мен айтам сиздерге, коркпоңуздар. Сиздерге басым кылса, мен турам. Телевидение менен бүгүн маалыматтык кызматтын орду чоң. Маалымат жагы менен сөзсүз түрдө андайлар жоопко тартылат. Ошон үчүн чындык үчүн баарыбыз тике турушубуз керек. Анан ушул боюнча урматтуу депутаттар бир жакшы чара көрүп, жакынкы күндөрдө ошол кызматтык абалындагы каралышын өтүнөбүз да ушул өкмөттөн. Анан урматтуу депутаттар, сиздерге бир сунушум бар. Ушул Кытай компаниясы тууралуу, Кайди компаниясы, мунун артында чоң күчтөр турат. Ушул компанияга биз кайрылган элек комиссия түшүп, канча чактан канча адам бүгүн доорун алмаштырып, бөйрөгүн алмаштыргандар көбөйдү чоңалайда. Эмнеден? Экологияны бузуп атат ошолор. Ошон үчүн көз карандысыз экспертти аким кызыктар болуш керек эле ушул жака. Аким алып келип ушул жака көз карандысыз эксперттерди алып келип жыйынтыгы менен по закону иштетиш керек эле аларды. Биз иштебесин дебейбиз. Мыйзамга туура келбейт. Иштесин, бирок элдин кызыкчылыгына мыйзамды сыйлап, экологияны сактап, экономиканы сактап иштеш керек. Ошон үчүн Кудай буйруса бул нерсе болот. Ушул урматтуу депутаттар комиссия түзүлүшүнө жардам берип койсоңуздар, ушул жака келип көз карандысыз эксперттер, геологдор келип бир анализдеп кетсе аябай жакшы болот эле. Рахмат. Андай бирөөнүн үстүнө каралап сүйлөө. Менин айтып коеюн. Элдин алдында айтып атам. Сага да, мага да Кудай бар. Бүгүнкү күндө биздин бийликти алмаштыраткан мүмкүн мен бүгүн эгер менин айымдан, биздин район жетекчилеринин айынан эл жабыртат отмосо биз даярбыз. Биз район мүмкүнчүлүк болушунча элибизге кызмат кылып атабыз. Жылыштар болуп атат, өсүштөр болуп атат. Анан бир нерсени ыздабаңыздар, бир нерсени калыстык үчүн айтып коеюн. Иликтөө жүрүп атат. Мен иликтөөдү бир тараптуу жүрсүн деп мен өзүнө да айттым элемдин. Иликтөөнү мыйзамдуу жүргүзөбү. Мына бир жылга айттан бери иликтөө жүрүп атат. Аны баарыңыздар көрөсүздөр. Анан бул жерден чыгып жөн эле баарыбызды караганга сенин да укугуң жок экен. Ошону айтып коеюн. Рахмат. Жана өзүңүздүн ушул жакындарыңыз байланышкан канча мамлекеттик адам кызматта иштеп атат райондук. Ошону да жооп берип коюңуз. Мен сиздерге жат эмесмин. Мен аким болуп иштеп келгенде мен бир дагы тууганым кызматка бара элек. Бүгүн да бир дагы тууганым жетекчиликте жок. Сиздер башкаларга окшоп Россияда чүйдө миграцияда жүрөт туугандар. Катар эки мугалим болуп иштеп жүрөт, катар эки кызматчы болуп жүрөт. Кайсы тууганымды айтасыздар? Насип экен иштеп атамын. Насибим ажыраган күн сиздерден да сурабайт, кете берем. Колумдан келишинче элге кызмат кылып атам. Буга чейин биз мына четте жашагандыктан бизге депутаттар шайлоодон алдын көрбөсөк көрбөйт элек, туурабы? Мына баарыңыздар билесиздер. Момбеков менен мен интернеттен байланыштым. Интернеттен жооп берген депутаттар аз эмес, почти жок.
Биз рахмат айтышыбыз керек. Ошол жерде мени чакырып кабыл алып, өтө жылуу кабыл алды. Өкүлүңөр жок болсо мен барам деп. 1000 километрден ошол жерге силердин көйгөйүңөрдү угайын деп келип атат. Келиңиздер туугандар, бир кол чаап депутаттарга ыраазычылык билдирип коелу. Жайыт маселеси боюнча Жекенди айыл өкмөтүнүн 65 000 гектарга жакын жайыт бар. Анын 38 500-ün силер бүгүн пайдаланасыздар. Эгерде маселе болсо, районда биздин консультант бар. Дагы маселе болсо, биз аны аким дагы айтат. Биз айыл чарба министрлигинде жайыт департаментинен атайын комиссия кылып жөнөтөбүз, карап көрөт. Экинчи картошка боюнча, чын айтканда быйыл болгон жок. Өзбекстан, биздин салттуу рынок катары Казакстанда быйыл аларда дагы картошканын түшүндүрүү көп болду. Түндүктө ошол ысык көлдө 3 сомдон 7 сомго чейин болду, сиздерде 7 сомдон 11 сом болду. Мындан 2 жол менен чыгабыз. Быйыл биз башка рыноктарды издеп атабыз, Түркмөнстан, Кытай жана башка мамлекет. Анан эң туура бир аксакал айтып кетти, кайра иштетүү маселесин. Быйыл биз инвесторлорду чакырып атабыз. Кудай буйрса сиздерден жакшы проект болсо, кайра иштетүүгө бүгүн Айыл банк, РСК банктан 6%дан берип атат. Эгер проекттер болсо, биз силерге жардам берип, алдыга жүргүзөбүз. Анан эң негизги маселе азыр ошо кайра иштетүүдө айтып кеттим, банктар бизге жакшы жардам бербей атат деп, талаачылыкка 10%, кайра иштетүүгө 8%, мына племенной животноводство интенсивный садоводство деп 8%дан берилип атат. Эгерде силерде банктар тарабынан көйгөй болсо, биз силерге жардам берүүгө даярбыз. Биздин телефон 66 25 11. Эгерде мүмкүн болсо, банктар тарабынан жардам керек болсо, биз силерге жардам берүүгө даярбыз. Мен айткан телефонго кайрылып койсоңуздар болот. 3 суроо болду. Биринчиси жанакы Аксуу каналы Жекенди айыл аймагындагы ошо Аксуу каналы боюнча бул Аксуу каналы Жекенди айыл аймагынын карамагында балансында турат. Анын узундугу 20,5 километр, 1,5 километр бетон, сыйымдуу өткөрүмдүү жөндөөлүгү 1,8 метр куб сент болуп өтөт да. Бул жол катуураак, жакын кармалды. Эми буну 2000-жылы Ош областык администрация тарабынан бул ички чарба, мен мунун маанисин түшүндүрүп коеюн. Бул Жекенди айыл аймагынын карамагында турат. Мамлекеттин карамагында турган бизде 6000 километр жакын чоң ири каналдар бар. Бул мамлекеттин биздин суу чарба департаменти ошол башкарып ошону пайдаланат. Эми бул жерде мындай да, ички чарбалык бол чакан калган болгондуктан бул жерде мурда СПА уюшулганда, СПА суу пайдалануучулар ассоциациясы мурда болгон, Аксуу Жекен деген. Анан ар бирин өтө деталь мындай майдалап эле. Жооп берсин, жооп бербеген бүт кат менен кошо өз 2 курушун толтуруп алып кетип атабыз. Onu ayakta сүйлөшөбүз. Ар биринге бирден туруп алып комментарий бербегиле болду. Айта жооп берсин. Азыр мына жол боюнча сүйлөйм деп турат. Жооп берсин, анан биз сүйлөйлү болду ошо менен, давай. Жол боюнча жылдагыдай эле көмдөк иштер аткарылат. Кыскартып айтканда, былтыркы жылы 2,5 километр карамыктын өзүндө асфальт басылган. Сапаты боюнча айтып атканыңарда бул асфальт деп айтып атасыңар. Бул асфальт эмес, кара шагыл. Черногравий деп коебуз, суюк битум менен жасалган эски технология. Чындыгында силер айтып аткан жол көтөрүмдүүлүгү берки горячий асфальтка караганда начарыраак. Бирок бул пайдаланууга горячий асфальтка караганда бул жердин шартына өтө ыңгайлуу. Кайра чогултуп алып, кийде эскиргенде же начар жасалып калган жерин кайра иштетсе болот. Ысык асфальты, горячий асфальты. Андай ката туура эмес жасап алса, кайра жасаганга болбойт, ал кетет ошо бойдо мусорго. Бирок жасаса да, ошон үчүн мен бул эми шартка байланыштуу, асфальт заводдун жоктугуна байланыштуу башталган эле. Мен сиздерге бир дороддо убада берип коюп, ошол ишти аткардык. Эми бул жерге бир орус жигиттин заводу көчүп келген, билесиңер, иши жок калган. Ошону былтыр чала-була пайдаландык. Быйылда 1 километриңер калды эле. Кудай буйрса, жакшы сапат менен аны ошол завод менен бүтүрүп беребиз. Биз ал менен макулдашканбыз. Анан кийин калган дагы экинчиси баягы жаңы программа боюнча 3 километр райондук борборлордо. Ал жылдагыдай эле аткарылат. ПМКнын айланасынан ошо Кара Сай
жаңы жол болот. Жекендини баланска алуу боюнча бул көптөн бери айтылып атат, бирок биз аны биздин министрлик чече албайт. Өкмөттүн распоряжениеси керек, кайрылыңыздар, биз ага каршы эмеспиз. Бирок сиздер айтып аткандай, devinin начальниктерин бардыгы Шведен, мурункулары, кийинкилери, азыркыларга чейин. Мен барбагыла десем дагы ошол жака бара берет. Барбай койбойт, боло элек мен барбай койсо кетиргиле аерге башка жактан коебуз, жардам берет. Бирок баланска алыш керек. Тура бардык Швед 2 километр жолду жыл сайын эле карап берип атат да. Мен эми бул жерди жакшы билем, ушул жерде өскөнмүн, жашымда силер менен араңарда жүрүп иштегенмин. Үч коргон боюнча жылыш бар. Өкмөттүн чечими бар, контролдо турат, бир эле нерсе каржынын аздыгы. Көпүрөнү баштаганбыз, бир көпүрөнү быйыл ошо бир көпүрөнү бүтүрөбүз. Ал жерде 15 көпүрө бүтүрүш керек. Анан 15 километр жолду шагылдайбыз жөн эле. Асфальттабайбыз эми азырынча. Башта ачып алалычы мурунку немесин, азыр ташталып калган жол да бул. Быйыл дагы ал жерде иштер болот. Бирок чамабыз акчабызга караса бир көпүрө бүтүрөбүз, 15 километр жолун бүтүрөбүз. Калганы Кадамжай жагында калган жолучу. Аларда дагы иш башталат быйыл буюрса. Кыскача ушундай жол боюнча жылдагы караганда быйыл жакшыраак. Ачуусуну баштайбыз буюрса 3 километр. Рахмат. Бая биздин оюбуздагыдай курс жолугушу болду. Абдан чоң көйгөйлөрдү айттыңар. Биз дайыма ушул элге келип регион кыдырып кеткенден кийин мондай каттар менен кетебиз. Анан бул мойнубузга артылган жүк да дайыма ойлонтот ушул маселелер. Чоңалайдан да көп маселени айтылат. Эми мына бир топ маселени айттыңар. Өкмөт чече турган маселелер, өкмөттү парламент курайт. Бул өкмөттү биз курайбыз. Бул биздин өкмөт. Биздин өкмөт болгондон кийин биз душман эмеспиз, өкмөткө только жакшылык каалайбыз. Ошон үчүн мына маселелер, көйгөйлөрдүн баары чечилишине биз болгон күчүбүздү жумшайбыз. Чек ара боюнча көп айтып кеттиңер. Эртең биз баргандан кийин мына бул жактагы коллегаларыбыз менен чогуу өкмөттүн тиешелүү адистери менен сүйлөшүп, эмне үчүн андай болуп атат? Давайте кыймылдагыла. Абдан силердин мына түптөп айтып атканыңардын бардыгын биз биринчиден парламент трибунасынан көтөрөбүз муну. Экинчиден маселени өкмөткө катуу коебуз. Бул боюнча силердин оюңардагыдай эле биз деле бекем турабыз. Антип эле ушул биз өзүбүздүн жерибизди ата бабабыз баскан жерди тарттырып коюп баарыбыз карап туралы. Ага мына силерге кошулуп биз деле катуу турабыз. Кайди боюнча көп маселе козголду. Азыр мына Узар Газиевич, Рыскелди Чынбекович, Элбир баарыбыз биригип, ошол силер айтып аткан азыр Улукбек дагы чоң маселелер көтөрүп өттү. Ошол комиссиянын түзүлүшүн анда биз барып эртерет эле. Комиссия түзүлсүн, адилеттүү, ошол силердин өзүңөрдүн араңардан Улукбекке окшогон балдар, башкалары кошулсун. Туура болсо туура, баарын мыйзам чегинде караш керек, адистер керек. Адистер. Азыр прокурор боюнча атасы дагы бизге кайрылды, жана ал боюнча дагы ошол жанагы маселене катуу турабыз. Картошка боюнча айтып өттү. Ипотекалык үй боюнча сиз айтып өттүңүз. Мына жакында эле парламент Германиядан келген гранттарды ратификация кылып бердик. Ошол жерде ошо биз дагы сунуштап атып, депутаттар дагы ыйлап атып, ошо региондорго, айылдарга дагы ошол узак мөөнөттүү жылы. Анан пайызы арзаныраак кредиттерди мындан ары ошо айылдарга дагы жеткиликтүү болот. Муну биз парламенттен да кошумча кабарлайбыз силерге. Жаңылыктардан да көрөсүздөр. Айылда туруп деле узак мөөнөттүү арзаныраак пайыз кредит алып калганга, ипотекалык үйлөрдү алып калганга, бул эми баягы мектепте, больницаларда иштеп аткан жаш врач, мугалимдер үчүн дагы эле жакшыраак болот. Чек ара боюнча аны абдан жакшы айттыңар, түшүндүк. Иши кылып мына жол, мектеп, башкалар боюнча жасайбыз. Эми биз баягы акчалар кетип атат аякпак. Биз эми Кыргызстанда ар бир айылда акчаны контролдо отуруш кыйын экен. Биз Чоңалайга, Момо айылга ушундай мектеп түшсүн, канал курулсын деп жактан бюджеттен акча өлдүргөнгө чуркайбыз, аракет кылабыз. Анан эми алдык бул жагын уже жергиликтүү бийликтер, башкалар контролдойт. Негизгиси ошол. Ар бир жолугушунан биз натыйжа чыгарганга болгон күчүбүздү жумшайбыз. Элдин үнүн азыркы барыңар туруп ушу көкүрөңөрдү өйүп аткан маселелердин бардыгын сөзсүз түрдө парламенттин трибунасынан биз көтөрөбүз. Анан эң маанилүү маселе, урматтуу туугандар, биз бир эл аралык уюмга кайрылып, ошолор бизди алып келди мына. Аны ойлобогула, бул 3 депутат бир 10 жип менен келди деп. Биз ошолордон жардам сурап,
алыскы районго деп бул баягы такси ретинде келген машинелер. Анан ойлоп калбаңыздар да булардын жүргөнү мындай турбайбы деп. Андай эмес. Бул ушу Чоңалайга келип кеткен үчүнүн гана. Ошонун баарын силер туура түшүнүңөр керек да, анткени биздин баскан турганыбыз, сүйлөгөн сөзүбүз, кылган ишибиз баары коомчулукка ачык. Алган айлыгыбыздан баштап жашаган үйүбүз, минген машинабыз баардыгы биздики ачык болуш керек. Ошон үчүн тынччылык болсун, силерге жолугушууга келгениңерге дагы бир жолу чоң рахмат. Кыскача айымдардан сурадым элем, суроо барбы десем, пособие жөнүндө сурадыңыздар да. Пособие боюнча абдан көп мындай элден көп суроолор түшүп атат. Анан деген бир кыскача белгилеп кетейинчи, бул жерден парламентте бул маселени көтөргөндө арыз ээсинин паспортунун көчүрмөсү, туулгандыгы тууралуу куөйлүктүн көчүрмөсү, банктын көчүрмөсү, 3 эле документ талап кылынат на пособие, эстеп алыңыздар да. Мындан башка эч нерсени суроолор берилбеш керек. 3 эле талап. Бул биринчиси, экинчиси совокупный доходтон пенсияны чыгарттырган мына ушу 2 жыл, 3 жыл көтөрөт деп аны деген чыгарттырганбыз. Бирок баары бери жанагы сиз айтып кетпедиңизби? Бир ой, 2 ой болсо эле чыгарып салат деп. Бунун баары парламентте көтөрүлүп атат. Мен ойлойм, дагы киргизебиз, дагы караштырабыз, дагы сунуштарды киргизебиз да. Бул кыскачасы. Анан пенсионный фонд, анан пенсия боюнча биякта мен карасам, эми көбүңөр деген эми орто жаш мындай пенсия чыгып калганда мындай ата байке эжекелерибиз бар экен. СССР ыдырап 91-жылы биз деген эгемендүүлүктү алганда деген кыргыз мамлекети болуп, эгемендүү мамлекет болгондо деген СССРден биз 500 миң, 400 миңдей пенсионерди унаследовали. Туура түшүнүңүздөр да. Ошол 400 миң пенсионерди багыш үчүн дүйнө жүзүндө деген ар бир пенсионерди багыш үчүн 3 иштеген киши бир пенсионерди багат. Кыргызстанда 1,5 деп, формально 1 киши бир пенсионерди багат. Ушунчалык не совсем справедливый ситуация болуп атат эмнеге? Анткени деген СССР деген таркап кеткенде деген абдан көп пенсионердин саны эгемендүү мамлекеттин мойнуна илинип калып, сөзүнүн ачыгы. Бул жерде демократиялык тетик Америка менен Европада эмнеге өзү иштеген акча, мисалы мен азыр 41-ге чыгам быйыл. Мен иштеген, өмүр бою иштеп кеткен акчамды мен 15 жыл, 20 жылдан кийин мен гана алам. Кыргызстанда андай эмес. Мен мына үчөөбүз иштеп туруп, ушул жерде отурган бир атабызды, бир апабызды багып атабыз. Точнее, экөөбүз иштеп, бир апаны багып атабыз, а система боюнча үчөө иштеш керек. Ошондуктан бул жерден абдан чоң көйгөй эмнеге иштегендердин саны көбөйүп, пенсияга отчисление көбөйгөнү менен эмнеге аз-аздан эле кошулуп жатат. Анткени деген Совет Союз таркагандан кийин абдан көп сан пенсионерлер биз наследство Кыргызстанга алып калдык. Ошону жоюш үчүн ал пенсионерлердин саны бул убакыт менен 10-15 жылда естественный мындай эме өз эме менен убактысы кеткенден кийин ошондон кийин гана система өзгөрөт. Бул ачуу чындык. Буну негедир айткандан коркушат, бирок бул чоң эме көйгөй да. Бул эми биздин ата-апаларыбыз биз таштабайбыз да. Азыр аларды баккан киши жок болсо, анан бул пенсиясы ушу экөөбүз иштеп бир берип атсак, бул системанын бир немеси да, побочный эффект Советского Союза. Мен эми экономика жана фискалдык комитеттин мүчөсү катары түшүндүрүп берем да. Чтобы эту систему изменить, надо нам тогда от этих 400 пенсионеров отказаться. На сегодняшний день в Кыргызстане канча болду? 600 миң пенсионер. Ошону жарымы СССРден бери келаткан ата-бабаларыбыз. Байкелер, эми чоң ата, чоң апаларыбыз. Аларды кайка неметебиз, чылдырып коймок белек. Мен сен үчүн төлөбөйм деп сыртка калтыра албайбыз. Мисалы мен ал бирөөсүн да сыртка калтыргым келбейт. Сиздер деле ошондойсуз. Араңарда баласы барбы, жокпу кеп андан эмес. Система ошондой. Бул бир. Экинчиси, эми кыскача немедер боюнча айтып кеттиңерде дагычы. Той анан аштар боюнча сурап атасыздар да. Негизи бул жерде эки жер бар да, эки нерсе бар. Биринчи, бүт Кыргызстанда, бүт айылдарда, шаарларда болуп жаткан той бул ички экономиканы багуу. Эмнеге бизде 98-жылы дефолт болгондо, почему Кыргызстан мы не упали? Потому что Кыргызстан ички дүң продукция менен бул 2 миллиард мигранттардан түшкөнү бул бир жагы. Внутренний биздики ушунчалык торговля, сервис менен биз ушунчалык өнүктүк. Ошондуктан биз банктардан, банковский системадан көз каранды эмеспиз. 98-жылы Советтер Союзунан калган СНГ бүт мамлекеттер дефолт болгон. Казактар, орустар, эмнеге кыргыздар ошого учураган жок?
Анткени жанакы той деп атпайсызбы, ошого бир четинен сиз нааразы болсоңуздар, экинчи четинен ошол ашканалар багып атат салык төлөп. Ошону да унутпаңыздар. Бул жерден бир эле мындай чечүү жолу бар. Парламентте отурган бизге окшогон чоңдор, ак үйдө отурган чоңдор, губернаторлор, тармаңыздар, президенттер деген тойлорду өткөрбөш керек. Карапайым эл ошондон мындай мисал алып, ошого көңүл буруп, тетиги чоңго мен теңелбейин деп сөзүн ачык ошол да. Тетиги депутат 500 киши чакырыптыр, мен карыз алып, кредит алып туруп, мен да той берип атам деп. Ошо эрегишип атып, ошого жеткенибиз да. Ошону токтош үчүн чоңдордон башташ керек. Чоңдор биз үлгү болуш керекпиз. Мен билем жанар, мыякта отурган мырзалар тойлогонду көп жактырбайбыз. Анткени тойго барганда депутат төргө отуруп, ар бир депутаттын 20-30 өкүл баласы бар. Анан ар бирөөсү келип тигинди жумушка орноштур деп аяк коррупция болуп бүтөт. Бул токтолбойт. Бул бир нерсеси. Анан акыры айта турган бир сөзүм бар да. Урматтуу алайлык тоолуу туугандар, мен деген Сокулук чүйдүн Сокулук районунун Асылбаш деген айылынан болом. Асылбаш айылынын ичинде деген экиге бөлүнөт. Жартысы Таластан 16-кылымда көчүп келген кушчулар. Мен ошактан болом. Жартысы 12-кылымдан Алайдан көчүп келген Адыгене туугандар. Анан ортодо жанакындай сөздөрдү айтпаңыздар, ичи ооруп кетет экен да. Мен да тоолук Жыргалбек Сурабалдиев деген бир кыйын жигит болчу, ошонун кызымын. Абдан намыскөй, мындай туура түшүнгөн. Анан ошол жерде мындай чоң маселе бар да, бул да сиздерге түшүнүш үчүн да. Арабызда ушундай чоң саясатчылар элди тяк-пяк деп бөлгөн туура эмес да. Анан элге да ыдырап кеткен. Жакшы турмуштан ошондой сөздөр айтылбайт, мен түшүнөм. Кыйналгандан айтып атасыздар, ачууңар келгендиктен. Бирок чүй ушунчалык кеңир, ушунча элди батырат. Сокулук районунун жартысы 20 айыл өкмөт, 67 айыл мен шайланган жер. Ошонун ичинен деген 250 миң калк. Түндүктүн эң чоң районунан шайланып келген кысмын да. Ошол жердин верхний, нижний зона деп бөлөбүз. Нижний зонада 20 айыл өкмөттүн 10 айыл өкмөтүндө бүт ички миграция менен көчүп келген туугандарыбыз жашайт. Ошакка барганда алар да добуш берип, мен абдан ыраазы болдум да. Тяктык бөлбөй биздин Сокулуктун кызыбыз деп шайлап беришкен. Ошондо деген бир чоң маселе бар. Эмнеге моундай суроолор көтөрүлөт чүйдө? Трансформация деген маселе бар. Көчүп келген туугандар, жашаган туугандардын ортосундагы ошондой мындай пикир келишпестик ошактан чыгып атат. Трансформация үйгө ээ болбой, биз боло албай жатабыз. Көчүп келген элде боло албай жатат. Ортодо жерди талашкандыктан ызы чуу болуп атат. Бирок анын баарын буюрса президент кол койду. Трансформация маселеси чечилет. Кыргызстан боюнча 14 миң адамдын 42 миң гектар жери трансформациясы чечилсе, бул маселе өзү менен тынчыйт. Анан экинчи жагы, бул жерде жумуш бар болсо, Баткенде жумуш бар болсо, Баткендин 30% Россиядагы мигранттарды түзөт экен. Нарында, Таласта жумуш бар болсо, эл чүйгө көчпөйт болчу, туурабы? Жыргаганыңардан Бишкекке барган жоксуңар, там кымбат, аренда квартира кымбат. Баарыбыз эле ата-энебиздин жаныбызда жашагыбыз келет деп бүт ошондой болмок. Ошон үчүн азыр деген административно-территориальная реформа болуп жатат. Сооронбай Шарипович чоң маселени көтөрдү. Буну 28 жылда бир да президент аягына жеткирген жок. Жакында эле мындай көрүшүп атканда алда айтты. Бул маселени аягына чыгарабыз. И ар бир район, областта градообразующий предприятияны экономика жагынан карайбыз. Алайда чоң предприятиялар болобу, сиз айткан экологиясын өзүңөр көзөмөлдөйсүңөр, а бирок өкмөт башчылары, өкмөт депутаттар деген чоң-чоң предприятиялар ачылсын деп биз ошактан көзөмөлдөйбүз. Ошондой жумуш орун ачылса, сиздер талаалап тетик Россияга, тетик башка жерлерге көчүп иштебейсиздер. Баарыңар биякта болосуңар. Аягын жыйынтыктайын. Бир топ суроолорго жанар өзү айтып кетти, анан жанарда айтып кетпеди. Бир дагы ушул жерде көтөрүлгөн көйгөйлүү маселелердин баардыгы көңүл сырттан чыгып калбайт. Мына Жогорку кеңештин атайын 2 камера келди. Булардын баары тартып бизге дистин баарын берет. Биз ошол жетишпей калсак жазганга ошолор аркылуу көрүп, ошол маселенин баарын көтөрөбүз. Эстейбиз. Анан эми көп суроолор болду. Көп суроолорго кесиптештерим бири жооп берип кетти. Анарбай Мамажакыров, мен бул жигитти тааныйм. Таласта шаардык прокурор болгон, 5 жылга жакын иштеди болуш керек. Эми ушу мажал алып кетти. Бирок соттун өкүмү чыгып экен. Жана биз атасы менен дагы, тайкеси менен дагы жолуктук.
биз муну көзөмөлгө алабыз. Анан эгер соттун өкүмү чыккандан кийин ал ошол өзүнүн ишинин дештип аткан коррупциянын курмандыгы болсо, анда эрдик медалына көргөзүлүш керек. Ал ошо посмертно болсо дагы анда эрдиги баарылыш керек. Буну мен колдойм. Экинчи дагы бир маселе айткан, мына Дара Откоргон, Үч Коргон жолу боюнча бул стратегически абдан чоң долбоор экен. Мен ошо транспорт курулуш комитетине мүчөмүн. Мен буну барып билейин. Биринчи азыр эми бир убада берип коюп эртең жалганчы болуп артынан кубалап жүрүп албагыла. Буну транспорт министри чакырып алып, бул планда барып, бунун долбоору канча турат, эмнеси иштеп чыкты эле, и так деле биз жолдун баардыгын карызга салып атпайбызбы? Карызга болсо дагы салыш керек экен. Бул боюнча мен азыр айтпай эле турайын, бирок бул маселени мен туура деп баалайм, буну көтөрөм. Анан пособияны айттыңар көбүнчө эле. Пособия боюнча Эльвира Жылгалбек Радович келген. Пособия деген бул жөлөк пул экен да. Ушу жөлөк пул дегенди өкмөт өзүнчө бир бөлөк пулдай көрөт да, бир бөлөк бирөөгө берип аткансынчы. Ал жөлөк пул деген ошол байкушка жетпей атат, балдарына жөлөш үчүн берилген пул да. Салыкка келгенде төлө дейт. Пособия келгенде сен үйүңдө холодильник бар экен, атың менен 2 коюң бар экен, сага не положено дейт. Ушул туура эмес. Бул туура эмес. Бундай саясат болбош керек. Анан квота дедиңер, бизден депутат жок дедиңер да, Эльвира да айтып кетпедиби? Баягы ынтымак болуш керек да. Силер өзүңөр шайлоо келгенде акчасын алгыла. 2009-ту бир болго бересиңер, Кыргызстанга бердиңер, Республика Тажикка бердиңер, СДПКга бердиңер, бүтүн Кыргызстанга бердиңер. Аягында иттен жок же ит байлаган жиптен жок болуп калган. Ошон үчүн ынтымактуу болуп, силердин добушуңар бир депутат эмес, 2 депутатка жетет. Ынтымактуу болсуңар. Анан ошентип арыска балдарыңарды жөнөтүп бизге депутаттарды чакыртып отурбайсыңар. Өзү эле келет. Антпесе кийинкиде добуш бербей койсуңар, сыстатасыңар. Анан негизги маселелер силерде эми бул чек ара менен эле анан кайд экен да. Кайды боюнча мен иликтеп баштадым. Анан мына Улукбек илимдин бир топ материалдарын көрдүм. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичтин дагы түз суроо берген экен, анын түз берген жоопторун уктум. Бирок мен маалымат алдым. Бул жөнүндө бир топ маалымат бар. Бул Улукбекти айтып атпайбы? Анан мага бир нерсеси кызык болуп атат. 2010-жылдын 7-апрелинде алып алыптыр да, лицензия узартылганда мөөнөтү. 2010-жылдын 7-апрелинде тополоң болот экен. Анан жана Капар Курманалиев деген ошондо геологиянын башчысы. Мен ишенбейм, ошол акыркы күнү үйүнөн чыгып барат ушуга кол коюп берип кеткен. Ал 6-апрелде эле аэропорт аркылуу учуп кетсе керек эле да. Бунун ошо лицензиясын текшеришибиз керек экен. Анан мен карап көрдүм. Бул жерде эмнелер өндүрүлөт экенсе, мисалы 2009-жылдан баштап иштеп атат да булар. 2012-жылы концентрат золото 2572 тонна чыгарыптыр булар. Анда көргөн полученный товарный продукт 116 тонна, 116 килограмм алтын алыптыр, 491 килограмм күмүш, 116 килограмм мет алыптыр. Бул 2012-жылы. 2016-жылы булардын көлөмү көбөйүптүр чыгарган. Алган алтындар 233, күмүш 190, 1438. Жалпысынан 2018 былтыр эле булар 199 килограмм алтын алыптыр, 1213 килограмм күмүш алыптыр, 344 килограмм жес алыптыр да. Анан булардын төлөгөн айтып атпайсыңар силер эчтеке төлөгөн жок деп. Анан булар мага жазып беришти. Бүгүнкү күнгө чейин булар оплачено налогов всего 181 миллион 436 миң 622 дейт. Салык төлөп тур булар. Республиканский бюджет. Мамлекетке төлөгөн салыктын эсеби ушунча экен да. Республикасы. Система ошондой. Плановый показатель налогов на 5 лет дейт. Булар 80 миллион сом планда бар экен. Инвестировано 78 миллион доллар США дейт. Плановый показатель 50 миллион долларлык иш аткардык деп 178 миллион долларлык инвестиция киргизди. Бул канча инвестиция киргизди, канча тонна алтын алып кетти, канча тонна күмүш алып кетти, канча тонна
жер салып кетти. Алардан жер салыгына же болбосо жергиликтүү салыкка канча төлөдү мен толук маалымат алган жок. Мага жалпы жолнамадагы жазып беришиптир. Тишим өтпөй турган. Бул эми өкмөт деген аны туткучу айткандай көп бет да. Бирде тил алат, бирде тиш салат. Анан арттан кубанып жүрө албасаң оңой менен бербейт да. Значит, оңой менен бербегенге караганда бир балеси бар да, бир мандеби бар же бир коррупциялык тандем бар болуш керектир. Мен деле ойлоп атам да, анан ушунча алтын, ушунча күмүш алып марып аткан неме, анан ушул кичинекей бир чоң калайдын маселелерин моундай жерге отургузбай эле бир кенен куруп салып берип койсо болбойт беле. Маданат үйүн болбок болчу да. Анан силер айтып атпайсыңарбы, 2 ай өкмөт деле берет жана соцпакет деп. Соцпакет деген бул чын айтканда жана колуштук да. Туурабы? Чотур деп коет да ошондой болот да. Илгери майлы сууда уранды иштеткенде СССР ошол жерге анда деле соцпакет бар болчу, бирок соцпакеттин ордуна алар фабрика салып берчү. Лампа заводу салып берген. Милкушта ураныңарды иштете, ушул жердегилер иштегиле ошолорду үй бүлөсү иштесин деп оргтехника деген карандаш чаптырган завод салып берген да. Канча сайга ошондой кылып берген болчу. А булар азыр эми наличка түрүндө акча берип коюп атпайбы, айлап өтүрүп. Мына жолуңарды салып алгыла, асфальтыңарды оңдоп алгыла, мектебиңерге, спорт зал салып берип коет деп бираз арзыбаган акча менен алдырып келатат да. Миллиарддаган акчаларга түтүрүп кетет. Мен билем мындай нерселерди. Анан бирок силерде бул эми фонд болуш керек болчу да. 2 айга, 1 айга бербей койсо силерде таанасыңар да. Эмне биз токолдун балдары болуп деген не болчу? Бул теңсиздик. Анан ошо ортого эле салып, анан ошол райондун көйгөйүн баардыгын ошол фонд аркылуу бөлүштүрсөңөр, ар бир айын өкмөт халктын санына жараша бөлүп турсаңар, бул жакшы болмок. Бул кайды боюнча, бунун лицензиясынын актыгы боюнча, анан булардын тапкан кирешеси боюнча, эмне үчүн булардын жанагы ар бир тоннадан 5-45 грамм гана алтын алынат дептир да. Ушул жерде менде бир маселе бар да, бизде деле Таласта Вертекс деген бар. Ошолор кайсы бир жылдары алтын ушу 1 тонна кумдан, жанагы алтын аралашмасы кумдан 30 граммга чейин болчу экен да. Кийин булар азайтып отуруп, мына биягы болбой калды, азайып кетти деп отуруп, анан чоңдордун аппетити көбөйүп кетип ошоко кирип кетет да. Коррупциянын котору бул чоңдордун чотуру да. Мандебдин баары ошол жакта. Жабык иштеп аткан ошол. Бул боюнча биз эми убада бербедикпи? Парламентте жумушчу топ түзөбүзбү, же парламенттик комиссия түзөбүзбү, же межведомственный өкмөт менен бирге комиссия түзөбүзбү? Айтор бир комиссия түзүп аракет кылып көрөбүз. Канчалык майнап чыгат, анан бир Кудай билет. Анан эң эле негизги маселе силердин жана чек ара жөнүндө айттыңар да. Туура силер чек арага жакын чектер жайгашкандыктан силердин чек арага чектер жайгашкан аймак деген приграничный статусуңар болуш керек болчу. Буну мурун эле киргизиш керек болчу. Анткени андай айылдарга өкмөт тарабынан жеңилдиктер бар. Бюджетке анаркы бергисинде бир топ жылына донорлук уюмдардан акчалар келип турат. Приграничный статус алып алсаңар. Эми чек аранын түбүндө туруп, анан ошону ала албасаңар бул уят. Буну жергиликтүү бийликтер кириш керек болчу. Мына жакында эле бир топ айылдардын аты берилди, ошолорго статус берилейин деп атат да. Мен ошолордун арасында барбы жокпу, бул карамдык айыл мен карап көрөм. Эгер жок боло турган болсо, мен керт башы менен кепилдик берем, мен өзүм сунуш кылып киргизем ошо. Карамдык айылда негизги маселе жанагы нерсени айтып атпайсыңарбы? Мен бияка келерде ошол Курбанбай Искандаров дегенди кызматтан алып койду. Мен бияка барам дегенде ал киши менен кошулуп келем деген. Тилекке каршы бир базар калганда ал кишини кызматтан түртүп салыптыр, жагысы келген экен, жагысы бул тармакта иштеген экен, мага кат менен гана кайрылып бериптир. Анан бул жазыптыр. Унжубулак жана Караганды сай участкалары жөнүндө толук маалыматты жазып бериптир мага. 1000 жалпы 1000 гектар өткөн чек аранын узундугу 11 километр. Анан бул ачык эле айтып атат, кыргыз тарап Унжубулак жана Караганды сай участкаларын Шумкарта участкасын алмаштыруу боюнча тажик тарапка бир нече жолу сунуш кылынган, бирок тажик тарап макул болгон эмес. Учурда кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо, демаркациялоо Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын өкмөттүк делегацияларынын жумуш топторунун деңгээлинде эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.
Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгын эске алуу максатында эки тараптык жогошуу учурунда жогоруда аталган участкалар боюнча маселе кайрадан кароого коюларын билдиребиз дейт да. Бул процесс немелатыр. Эми чек ара маселеси ачык айтып коеюн, урматтуу туугандар, бул өтө мындай каты сүйлөсөң чекилик болуп калат, жай сүйлөсөң кемчилик болуп калат. Жанагы мен катыраак айтсам эртең чагымчыл дейт, жайыраак айтсам жагымчыл дейт. Баягы ат каты басса тас кактуу дейт, жайбаса ас кактуу дейт. Бул мени каты сүйлөй албайт экенсиң. Жайда сүйлөй албайт. Мен бүгүн барып көрүп келдим. Ошол жерге барып, мына жерде бир байкебиз сүйлөйт. Ошол жерде мен 62-жылы толгор 57 ошол жерине барып көрдүк. Ошо Унжулактын бер жагында там бар болчу дейт, алма багым бар болчу дейт. Ошол жердин баарын көрдүк. Эми көрүнө эле турбайбы? Биздин ата-бабаларыбыз жайыткылы жайлаган, кымыз ичип мал байлаган жерлердин башка бир мамлекетке түшкөн силер деле каалабай турасыңар да. Бирок бул маселе мамлекеттердин башчыларынын мамилесине көз каранды. Бул өтө этият кыла турган маселе. Андыктан буну өкмөттүн атайын ыйгарым укуктуу өкүлү бар. Бул маселе жогорку кеңеште каралганда да мына ачык эле айтып коеюн, жабык иш артында каралат. Анткени бир туура эмес сөздөн эки мамлекеттин ортосуна доо кетет. А эки мамлекеттин ортосуна доо кеткенде албетте ошол жерден жоо кетет. Жоолор чыгат. Ошондуктан бул өтө этияттык болуп аткан. Бирок мына ушул жерде мына жанар экөөбүз Элвирада барып көрдүк. Бирок биз ушул жерди барып көргөндөн кийин анан бул кандайча жана бир айтпады, киши айтпадыңыз 92-жылы конвенция Минскин ар бир мамлекет өзү ошол жана пайдаланып жүргөн жерлер ошол мамлекеттин менчиги болуп калсын дегенчи. Туура ал бар. Биздин ошол өкмөт ошол талаптарды коюп талаша атабы же болбосо мындайча айтканда башка мамлекеттер үстөмдүк кылып бир аз артка чегинип корунуп коюп атабы же алмашуулар боло алса туура эмес алмашууга жол берип атабы. Бул мен толук иликтеп чыгарам. Мына жанар Кубаныч менен Элбер чөбүрөсүн ошол жерге келгенден кийин ушул ишти көргөндөн кийин баардык тиешелүү документтерди ал жашыруун түрдөгү документпи атайын мындай документтерге дагы гриф секретно деген коюп коет. Андайлар барбы жокпу ошонун баарын алайын. Айын баарын алып анан көрөлү. Көрүп анан кийин бир жооп берели да. Бул өтө этият кыла турган маселе. Бирок мен айтып коеюн, кандай гана болбосун делимитация, демаркация иштери айыл тажик туугандар менен бүтө элек. Ал жүрүп атат. Бирок мына жерлерди жана сиз айткан жерлердин баардыгын биз туруп беребиз. Ошо каккан казыктай болуп туруп ушулардын 1 метр дагы башка мамлекет өтпөшүнө каккан казыктай болуп туруп беребиз. Анткени жогорку кеңешке келет. Жогорку кеңешке келгенде жогорку кеңештин ратификациясы менен болот бул. Эң акыркы сөздү биз айтабыз. Анан кийин жана бир бек айтпадыбы, силер деле эчтекени чече албайсыңар депчи. Биз чече алабыз. Жок дегенде ошол жерде кыйкырып кое алабыз. Өткөрбөй коюп кыйкырып мындай чатак салганга чамабыз жетет. Андан эч кабатыр болбосо да болот. Эми ушул менен калган маселенин баардыгын жазып алдык. Ушу алыскы карамыкка чоң талайга келген урматтуу жогорку кеңештин депутаттарына ушул жолу ушуну уюштурган улуттук демократиялык институтуна чоң ыраазычылык айтып коелу. Депутаттарыбыздын жанар Кубанович, мен ушул Ош областына келгениме 9 ай болду. 9 айдан бери ушу Чоңалайга бүгүн сизге окшоп 5-чи жолу келип атыптырмын. Былтыр ушул Жекенди айыл өкмөтүнө келип 2 оорукана, 2 мектеп ачтык ошол жерде. Ошол мектептин жери боюнча маселе чечилдиби ошол боюнча? Жана ээсине жер компенсация берип коюш керек эле. Шөбөдө. Анан жакшы болду. 5-чи жолу келип турам. Анан өткөндө төм оюнга барды. Ал жерде да ушу чек ара маселеси бар да. Алай кууга бардым, ал жерде да бар. Ошондуктан урматтуу депутаттар, сиздерден суранычта баягы мамлекеттин ортосунда турган айыл шаарларыбызда мүмкүн мектеп жетпейт. Кыргызстан боюнча да жетпейт. Таза суу маселеси бар, проблема көп да, чын айтсам. Бала бакча бар. Баарын эле чечип коелу деп атышат, бюджетте акча жок, чын айтсам. Бирок биринчи кезекте сураныч ушул чек арага жакын жайгашкан айылдардын социалдык маселесин. Бул суу катышууну, таза сууну, анан статусдагы бул статус боюнча айтып кетейин, бул сунуш берилген, азыр жогорку кеңеште каралып атат. Өкмөттө да каралып атат. Бул статус сунуш кеткен. Жергиликтүү бийликтен да кеткен, бизден да кеткен.
Бул сиздердин айылды баягы чек ара аймагына деген статус берүү боюнча сунуш кеткен, азыр каралып атат, буюрса чечилет бул боюнча. Мына депутаттар да көзөмөлгө алат. Негизи ушул социалдык маселелерди чечип берүүнү ушу чек арага жакын жайгашкан айылдарыбыздыкын көзөмөлгө алсаңыздар, урматтуу депутаттар. Анан анткени действительно ушу чек арада турушат, ушул жерге бекем туруш керек. Ар бир сантиметр жерибиз биз үчүн ыйык. Ошондуктан ушу чек арада жашап аткан бир туугандарыбызга колдоо иретинде жанагы айыл чарба продукциясын кайра иштетүү боюнча, мисалы чоң алайга бир кичи заводдорду куюп берүүгө ушундай бир инвесторлор келсе, ошолорго бир льготасын жасап берүү. Мисалы ошол төө моюнда айыл чарба жанагы бакча отургузуу боюнча жерлер кенен экен, суулары бар экен, ошолорго насосторду алып берип, ушундай бир нерселерге барышыбыз керек да. Ошондуктан силердин көңүлүңүздөргө алып кетем. Анан урматтуу бир туугандар, мындай кылсак, мына ушул жерде аксакалдар көп отурасыздар. Акыркы убакта элибизде мындай направление кетип атат да, багыт. Мисалы соц тармактарды ачсак деле негатив эле да. Жалпы кыргыз элине ынтымак каалайм, тынччылык каалайм. Шайлоо боюнча да айтып кетишти. Баягы элибизде бир накыл сөз бар да. Ынтымактуу аз элдин эч ким бузбайт калаасын дейт. Ынтымаксыз көп элдин ар ким жумшайт баласын дейт. Ошондуктан баарыңыздарды ынтымактуу болууга чакырам. Мен сизди сыйлайм. Жана мына жерде микрофон талашканга болбоду. Келгениңерге чоң рахмат. Анан эмнеге сыйлайсың дебесиңерби? Сессияда кыргызча сүйлөгөнүңөр. Бул бир. Экинчи маселени катуу койгонуңарга. Ошол. Анан эми мына элдин талабын кичине канаттандырып коюш. Кудай кааласа ишенебиз. Бир базар жанагы чоң алай жөнүндө айтып берем го дейм. Кыскасы көз тийбесин сизге ошол эле. Көтөрөбүз. Элге кызмат кылдылар. Рахмат. Анан кудай кааласа эми эл үйрөнүп калган, ачык эле айтайын. Мындан кийин депутаттыкка келгенде азыр акчага алданбайт эл эми. Жок, эми терип шайлайбыз. Жалаң силерди кидетет, эми бир жол буларды кидетет. Жок, биз азыр кидала. Азыр фамилияны киргизгиле. Эмеге? Мени кара. Азыр кидалага көнбөйбүз. Только карап. Алып калдыр, канал турду. Азыр кереги жок, каналды чоң ушул. Акчаны ушул сууну. Депутаттар менен сүйлөшөт. Урматтуу меймандар, куш келипсиздер. Чоңалай районуга. Мана биз көптөн бери депутатка ямзар эдик, чоңдорго ямзар эдик. Силерди азыр көрүп атабыз да. Силерден башка вообще бизге чоң келди десек ишенбейт да. Мана биздин акбарыбыздан кабар алып келипсиңер, рахмат. Соронбай Шарипович биринчи президент болуп баштаганда Нарын менен Үскөлгө барып аймактарды өнүктүрүү деп сүйлөгөндө, ошол сүйлөгөн сөзү элге кыш койгон кынадай жакты да. Ошол сөзү элге кыш койгон кынадай жакты. Ошондон бери мына аймактарды өнүктүрүп атат, өнүктүрбөгөнү өнүктүрбөй атат. Энди менин айтайын дегеним эле бул жерде Чоңалайдын шарты татаал, өзүңүздөр билесиздер. Бизде депутат кемде кем келет, башты иштер кебейт эле. Биздин көйгөйдөн эч кабар алган адам деле жок. Акбалды сураган деле адам жок. Бирок границаны кармап турган бизбиз. Границада эл болбосо, границада бошотуп жүргөрсө болбойт. Ошон үчүн бизге жакшыраак карайбы деген сунуштабыз да. Анан кийин менин дагы 1-2 сөзүм бар. Мекемеде иштеген жетекчилерди şu 5 жылга сурок коюш керек экен. 5 жылга. Онун ашты дегиче биз 5-10 жыл иштегендер бар азыр. Онун ашты дегиче о карапайым адам киргенде onu адамсың битписиң дебейлеп onu сөзүн укпай деген башка да кылбай деген. Ошол үчүн мекемедеги эски иштегендерди жоюш керек да, жаштардан коюш керек. Биринчи көйгөйүм. Кайсы мекемени айтып атасыз? Мана şu мектепти, бала бакчабы эмне? Мектепте, соцбанкта, соцбалмышта, өкмөттө, бүтүн мисалы үчүн мына Жумаштын маалда иштеген өкмөттөгү балдар азырга чейин иштеп атат. Эмне үчүн олорду? Жаштардан коюш керек. Ротация кылыш керек, 5 жыл сурок. 5 жыл сурок коюш керек, онун башка фил иштетпеш керек. Иштеткенде ол балган адамды төрө кабыл албайт экен, башка да кылбайт экен. Ошол жаштагы иштегендер көп да. Биздин балдарыбыз, кыздарыбыз чоңойду, биз катташтан кыйналдык деди. Жол боюнча ошого застава бар, эл бар. Эл бар, застава бар.
Ушул жер каралбай атат. Карашы убакты сиз өтө маанилүү билесиз. Жыпрау жолун да билесиздер. Мектеп жок. Чындап келгенде мектеп болсо, таза суу болсо, кышында аябай кыйналып атат. Өзүбүз да арыз менен кайрылганбыз. Шуну карап койсоңуз, Карашыбак айылынын заставаны, элини, мектеп да жок, таза суу да жок, жылда болот деп факт да жок. Шуну карап койсоңуздар, себеп кышында заставадагылар кыйналып, жол тосулуп калып, түнгү саат 4-тө бир солдат ооруп калып, кол чана менен алып келген. Кече айттылар. Шундайды карап койсоңуздар, сиздерден сураныч. Шуну жеткирип өзүңүздөр чечсеңиздер, Карашыбак айылы. Кат жүзүндө өрсөң, ана биз кат жүзүндө кадырып туруп өкмөткө Эми биз 2009-дан 2015-жылга чейин мына Кайды компаниясы менен спорлошуп келди жергиликтүү эл. Спорлошуп келип эми анан акырында кыскасы Сооронбай Шарипович өзү губернатор болуп иштейт да немеде Ошто. Шу киши келип бир немени компанияны эксперимент катары бир иштетип көргүлө деп шу жерде анан чогулуп Жумадилла Курсанбаевич жаңы аким болуп келгенде ишке шу жерде чечкенбиз. Эми бир компанияны дегенде, онан бери жик компания мындай неме кылып атат. Лицензия алып эле кирип келип жатат. Өз экинчи компанияда сос пакет жок экен, Керелек эми разведка кылабыз деп эле чоң тополоң салып, элди 2-3кө бөлүп, бир тарап иштесин дейт. Баягы жерге иштегендердин тууган уругу иштесин дейт. İştebegенди иштебесин, бирөөнү жөнгө салып алалы деп аракет кылып иштабыз да эми. Мына жылга башталганда сос пакетти караганда тополоң болот. Кичине сос пакетти көтөрүп бергиле. Баягы Канча төлөйсүздөр? Сос пакетти тоннасыга 500 сомдон эле мындай неме кылып берип жүрөттөр. Бүгүнкү күнү Кайды компаниясы мамлекетке канча үлүш берип атат? Канча концентрат алып чыгып кетип атат? Башка тармактары не болуп атат? Эч ким неме кылбайт да. А бүгүнкү күнү Хвоста хранилищада пленка бар жок болуп спор болуп атат. Бүгүнкү күнүчү. А буяктагы жергиликтүүлөр болсо биз мына коркунда биз ишенебиз деп булар айтат. А у жерде иштеген балдар бу жерде пленка жок деп бу жерде башталганда. Эң биринчи салынган. Анан дагы эң көйгөйлүү маселе неме болуп атат. Биринчи чыккан 14 граммдан лицензиясын бере баштады. Кескон биология. Онан кийин 12ге түштү. Онан 8ге түштү. Азыр 4.57ге түшүп калды. Жок, 2,5 деп атат. Бул кандай шол турган алтын кыскарып кетип атат да. А көрсө Зилали ушундай кылып жүргөн экен да. А Зилали ушул жерде келип алып бизге түшүндүргөн. Бул манандай богатый жери болот, бедный жери болот, башка нерседе бизди башыбызды айландырып жүргөн да буларчы. 5-чи жол келдим чоңалайга. 4 жол келдим, ушун келдим 5. Неме да? Биз азыр аяктагы жолугушунда бир элдин 60% ушу Кайды боюнча сүйлөштү. Силердин адамдарды кылдырып бир чоң комиссия түзүп, ушу баарын тарап карап, эбеттен баргандан кийин киришебиз деп эскелчилерчи. Ошо жетпей калды. Ошо комиссия менен келип, себеби барып туруп кичине бар жакасы ачылай деп же бир бала кылайын десем, укук коргоогондар даяр. Кайды компаниясы мага таң калтырганы 2013-жылы 7-апрелде алып атат лицензияны. 2013-жылы 7-апрелде не болгон силер жакшы билесиңер. Анан кантип ушу Капар Курманалиев деген болчу. Ал кезде госгеология болчу. Министерство природных ресурсов болчу. Анан 7-апрелде Бишкекте тополоң болсо ошол лицензия бермек беле. Мына мен ошондо шек жаратат. Анан булар мага бериптир. Былтыркы жылы алтын 1213 килограмм, күмүш мет 344, 78 миллион доллар акча инвестиция жумшадык дейт. Оплаченный налог 181 миллион 436 миң 622 сом. Мынакей, о, бурчту караң, бурч уже аварийный состояние, түшөйүн деп калды. Наргы баштагы бурч. Мештер. Заключение берилген. Заключение берилген. Берилген. Кайданылга жарабайт.
Ana planga kirishkeniz yok sizlar. Yok, planga kirishkeniz. Qancha o'quvchi bor? Hozir 430 o'quvchi. 430. Yok, joydan 225 standart. Yok, 280 Ankeden ballar ösüp erteng. Şuraya riskerdek ana. Şu o'quvchi ma'lumda o'shanday bo'lgandir ele. Usta o'tcham o'tirib. Şu tütöy. Biroq balдар jarılып ketgan qishында shamol kiradi. Bunda uchters gibi. Uchterskaya o. Muğaddir şunu turadi. Qishda o'quvchi chiqadi. Hamda kattaroq yo'q. Yo'q, qanday narsa yo'q. Ana shuga baldir o'qiydi. Shuga o'qib ketadi. Hozir boshqa Anne harbiy klassda tush kerak. Ja bu masalani men ko'tarib, men qurilish transportga o'zim borib ko'rib keldim deb men bu bo'lmaydi deb dedim. Afg'onistonda olsa bir jo'ndalardan un chiqmaydilar. Qirg'izistonda shunday ekan deb bunday shartda o'quvga, saboqqa sapatli bilib olishga mumkin emas. Hozir menga to'liq 5 kun o'qiymiz, 6 soatdan to'liq 6 soatdan o'qiymiz. Ana keyda hali klassdan tashqarqi ishlar, kurjokli ishlar hech qanday o'tishga mumkinchilik. Bekdep bitmese qilib aylasin, tavba o'tamiz da. Javob berishni ko'tarib. Bergan sulush, hukumatga bergan. Zaman bor, texnologiya o'ynab, texnologiya usulli. Televizor qana bor. Kompyuter, internet deymi? İnternet kelib. Biz kelsinlik. 5 kompüter berip koymuş bakalım. Peki. Şunda interaktiv dosyalagan ko'relekdir. Interaktiv Anda shunday qilamiz. Anda 5 kompyuter bu yoqqa jetdi. Antigilar jangmekdi ekan. Anan fondumuz var deb maqtanamiz. Oşo fonddan bir interaktivniy doska. Anmen Ateller komitetinin 6 balam o'qiydi. Mына мектептин аягы эскилиги жеткен. Men постоянно келип ачык сабакка үзбөй катышам-да, чейректе 1, чейректе 5-6 жолдар. Келгенде печкенин жанында отурам кышта, бизде аба ырайы ушунчалык суук. Аябай суук болот. Шул катар шарт, шул эски мектептен тажабай билим берген мугалимдерге бирден бир рахмат айтам. Талыкпай тырышып окуган окуучуларга, бирок балдардын баягыдай жер титирөө болгондо тар залдан эскилиги жеткен мектептен чыгышыга шашып өзүмдүн үйүм бордунда жантол дөңдүн түбүдө жүгүрүп чыгып эки көз мектепте болот. Былтыркы жер тербегенде шунчалык корктук. Бул жердеги мугалимдин өмүрү, окуучунун өмүрү, депутаттар мына шайланганы келгенде бизди шайлаңыздар деп бир немеге чейин 3-4 жол келесиздер. А шул биздин катар шартты келип бир кабыл алып койсоңуздар. Мугалим, мына депутаттар, эл шайлай сиздерди, эл менен сиздер, ошон үчүн элдин бир мүдөөсүн уксаңыздар. Окуучулардын өмүрүн, мугалимдердин өмүрүн мына жерде Кудайдан тилейбиз да. Кышкы суук, мына илгерки, мисалы СССР маалда биздин окуган печкелер да ушулар. Баягы мугалимдин тырышчаактыгы, окуучунун жөндөмдүүлүгү менен эле бул жерде билим болуп жатат. Тырышып, маш өтүлбөй кансак кошумча сабак атемдер кегире катышкыла балдарыңар маш өзөрлүк менен окуп билимдүү да. Мынабалги тест деген бар. Шуну шаар жери менен мына кыштак жерден балынын шуну айырмасын берип саат караштырып койсоңуз. Балки балда шу шаар жери бардыгын эле бир эле кылып койгонда. Биздин балдар 110 балгын деп айыл жерде биздин балдар кыйналып калат экен. 2015 жылы кирип 6 миллион сом берген. Башталып анан курулуп бүтпөгөн 472 мектеп бар. Билим берүүчүсү бар. Анан жылда эле биз 3 миллион 5 миллиондон берип калса жетпей атат. Жетпей атат. Баарды бүткөрүү үчүн 7 миллиард сомдон ашык акча керек экен анан. Кыш жайышта отурасың? Кышын жайы ушунда отурабыз. Миллиондогон 2 миллион 3 миллиондон тынбай эле бөлүнөт. Кудайга шүгүр. Бирок ошол бөлүнгөн акча эми азыр элге бүт билет да. Солярка канча турат, трактор канча казып берет жерди, труба канча сом турат базарда. Эл бүт билет. Анан тендерге жарыялат, тендер келди, тендер эмне кылды дейлер. Миллиондогон акчалар кирип кетет. Результат жок. Мына таза суу акыбалы. Худда ошол тендерден жарыялат. Азыр муну дагы 17 миллион тендерге жарыялады. Кайсына? Мына таза сууну көпүрүк башынан тартабыз. Ошол көпүрүк башынан 90 метр тереңдикте мына кайды чыгарам. Мен өзүм кайды иштейм да. 90 метр тереңдикте. 2 жолу өзүм кошо ремонт кылдым ошол. Глубинный насос. Кимдин кирешеси миллионер фирма да эми бул. Ошол 12-13 күндө зорго восстановление кылат. Баягы глубинный насостучу. Бизде каяктагы акча бир күйүп калган ошо. Бул бекер эле нерсе дегенде, бул баягы тартылып келингенден кийин 1 ай 2 айдан кийин күйүп калса, ким алып берет бизге? Кайдагы акча?
Буга плюс 17 миллион. 17 миллион кетпейт. Ушуна отат да тендер болуп элечи. Биздин күйгөнүбүз ушул. Мына больница. Onun arkası ayrılıp başladı уже. Бұл да тендерден өткен. Қаншаға салдыңдар ол? Bilmem сметасын қараған. Буга қызықтар болду. Быйыл только капремонт болду. Элдин немеси ошол 5 миллион каралган болсо, 5 миллионго бардык нерсе сапа түптөт да. Тендер иштер уруп коюу, же башка уруп коюу, же Минфинден чыгып атканда дойлого отуруп алат. Бизге караңгы да. Караңгы. Просто ач суу айылына мынча карадык деп туруп, ач суу айылынын үстүнөн акча желинип кетип атат. Биздин күйгөнүбүз ошол. Климаттык шартка байланыштуу жер титирөө болот, сел болот, ушундайда бир баягы проекттик нерсеге тур көрбөй ататтар да келечеги жок дегендей мааниден. Ошондуктан бул эми жердин астынан таза суу тартабыз деп. Бул эми артезиан. Бул жерден суу чыгыш өтө кыйын, эми 3100-дө турабыз азыр. 3100 деңиз деңгээли. Анан ошондуктан мына төмөн жактан тартып. Мына азыр бул бала айткандай мына компания төмөн жактан бияка давление чыгарча моторун күйөрөт. Эки мотор коюлуш керек. Двойной болуш керек. Жылда ушундай кеч күздө суу тартыш болгон. Булактан чыккан суунун көлөмү кандай? Көлөмү бар, эми аны баягындай труба менен гана алып түшүп, примитивный метод менен 3-4 жерден чыгарып койгонбуз. Келип туруп кыш түшүп калып туруп токтоп койгонбуз. Азыр эми дагы 1 километр трубабыз бар. Быйыл же ал проект ишке киргенге чейин ошону менен тартып турушубуз керек, айдын этегине чейин чыгарып. Азыр убактылуу ушундай гана кылып суу берип атабыз. Бул эмне болуп атат да? Улайкаланбаган суу бирок ичүүгө мүмкүн эмес. Ичип көрүңүздөр. Анан мына Кытайлар 90 метр тереңден алган артезиан. Кытайлар өзү биз ошондон ичебиз. Кытайлар өздөрү ошол баягы чочко жеген башка тамакты ушундай кылып желген Кытайлар ошол сууну ичпейт, дароттон ташып ичет. 47 Кытай болсо заводдо полный канистрларга алып келип комнаталарына киргизип берет. Биз ошону ичебиз. Артезиан. Бесток деген болбосо ческей зонасы эми артезианга жетпейт, 150 метрден нарак түшкөндөн анан кийин ал эми таза болот. Суу шор суу. Азыр келген суубуз деле бул айткандай ылайык эмес, тунук суу да. Так шор суу. Анан бизде дагы бир эми сиздердин жардамыңыздар менен башка эми жетпей калат. Тиешелүү жерлерге айтып деп биздин каттардагы бар. Мында Көккыйык деген суусу бар. Бул таза суу да. Ичкенге аябай таза. Ошол келет. Кайдын техникаларын алып келип салып башка кылып жумушчу күчүнү бүт жаштар өзүбүз чыгып иштейбиз. Бизге тендердин кереги жок. Шлангаларын алып, горючий баягы майларын алып берген болсо, трактор сүйлөшүп берген болсо, биз трактор казып баштагандан артынан тартып келебиз бизче. Өзүбүз. Ооба. Ашар методу менен өзүбүз. Ашар методу менен. Бизге тендердин кереги жок. Канча километр? Буруба бир 14 километр эсептедим. 20 болма. Ага, сай. Ушуга 2,5 миллион кетет экен, эсептедим. Канча кетет? 2,5 миллион. Жанакы резервуар башкасын дагы кошуп туруп, где-то бир 4 миллион тегерегинде бүткөрсө болот, алып келсе. Анан жок болсо дегенде жанакы проектке булай эле мурдатан ошо бюджетке каралган да, азыр жанакы Семирдик банка дүйнө банкка коюп, эртең 20 жыл 30 жыл кызмат кылбайт деген маани айтып атат да. Булак солуп калышы мүмкүн, качып атат. Анан сел болуп кетип атат, булакты басып калып атат. Ушундай көйгөйлөрүбүз бар да. Жок, ошол булактар 39га чыктым мен. 39 жылдан бери солуган жок да. 39 жылдан бери солубай турат. Бул деген буга аз акча кетет. А мынага иши жеңил, көп акчаны уруп коет тендерчиктер. Бул жагын эсептеп атат. Жаштыгымдагы өмүрүм дагы ушул мектепке байланыштуу өттү. 1975-жылы курулган о арттагы турган азыркы бузулган мектеп. Толу жок мектепте окуган биз 1 жыл. Ошодон бери бул мектебибизде эле оңолгон жокмун. Мына дагы 78-жылы жетитирөөдө ушул мына мектеп курулган. Азыр айым көрүп турасыздар. Отоплениясы кандай экен, башка ишиге кирип чыктыңыздар. Эң биринчи көйгөйлүү маселе бизде мектеп болуп жатат. Бир мезгилде мисалы үчүн таза суу жөнүндө айтып өттүк. Сапкоздун өзүнүн күчү менен 12 километр жерден алып чыккан суу азыр районунда колунан келбейт, облустунда колунан келбейт, мамлекетинде колунан келбейт. Эмне деген кеп бул өзү? Таза жерибиздин аты ачык суу деп аталат. Өзү эле жердин аталышы айтып турат, кандай жакта жашайт экенбиз. 13% туздуу деп лабораторияда анализ келген. Ошондуктан таза суу маселеси бул өтө көйгөйлүү маселе. Экинчи маселе көйгөй. Неме көйгөйбүз? Мына мектеп. Ушул мектепти быйылдан калтырбай. Мына эл эңсеген, эл күтүп жүргөн биздин депутаттарыбыз келип калыптыр. Эл айтып жүрөт, Кыргызстанда экеле депутат бар деп. Жанар менен эле Рысбек деп. Ошол Рысбек ишениптүү Рысбекибиз келип калыптыр, биз өтө кубанычтабыз садага. Давай, ушул мектеп боюнча бир өзүң дагы жакшынакай сүйлөйсүң, маселени катуу койбосоң болбойт. Быйыл ушул азыр мезгилден баштап фундаментке киришсе.
Şu internet arkılуу байланышып калып, таанышып калып, мени почтама кат жазып, анан кабыл алып, анан сураштырсам узун кат жазып келиптир, ушу чоң аялда, чоң алайдагы көйгөйлүү маселелер жөнүндө. Анан ары окудум, бери окудум, ушу электр линияларда тартыштык дейт, таза суу жок дейт, анан кайды деген бар, анан жерибизди дагы тажик тарапка өтүп кетти деп. Анан баягы мен уккандан бир көргөн артык деп мен барам дедим ал жака. Мен барып келейин деп уадан бердим. Анан жалгыз барбайын деп жандоочу кийик аттырат деп жанарды ээрчитип алдым. Анан гендерлик саясат деп дагы бир кызды ээрчитип алдым. Ошентип үчөөлөп келдик. Рахмат, ушу жылуу тосуп алышты. Чоң алайлык туугандарга көйгөйдүн баарын уктум. Чек аралда өз көзүм менен көрдүм. Чек аралда өз көзүм менен көрдүм. Ошо тетиги жанагы спорный болуп аткан жерине чейин барып келдик. Көп жолугушуу өткөдүм. Анан бул мектеп боюнча айтайын эми. Бул мектеп боюнча мен болгон күчүмдү салам, болгон аракетимди кылам. Жаңы мектепти салып бергенге мен ошол транспорт курулуш комитетине мүчөмүн. Таза суу деле бизге карайт. Мен таза сууду дагы айтам. Аны угасыздар, ошо ачык суу деген айылда таза суу жок деген бул эми бул башка кылымда болсо болжоттур. Анан ушта өнүккөн өлкөдө президентибиз Сооронбай Шарипович дагы өзүнүн президенттик шайлоого барганда эң негизги убадасы бар. Ушул менин мөөнөтүмдөгү бир дагы айыл таза суусуз калбайт. Бул долбоор мен эң негизги долбоорунда айткан сөзү бар. Мен буну кайталап киргизем. Анан жанагы эми силер айтып атпайсыздар, эки долбоор, бириси ылдый жактан артизан суусун тартып келүү, экинчиси болсо бул булактан депчи. Мен башка дагы источник финансирование деп коет, башка дагы каражат булактар бар. Арабтардын фонддору бар, бүткүл дүйнөлүк фонддор бар. Ошол айылга мына азыр мына тартып аткан бул жогорку кеңеш телевидениясы. Мен мүмкүн сиздин айткан сөзүңүздү, бул жердеги мектептин мугалимдер айткан сөздөрүн баардык ушул камерага тартылды. Мен бул камераны чыккан нерсени алып алып турган ошол арабтарга соомчулук эрет деп ушул айылга бир жардам берип таза суусун тартып бергиле дейм. Мектепте болсо киргизебиз. Мына ондай жерде кантип сапаттуу билим алат? Кантип сапаттуу билим алат? Жылыбаган жерге анан кантип мен билбейм. Ушундай оор шартта кантип ушу балдар окуп анан билим алып атат. Бул эки маселени тең мен артынан кууп, чечкенге аракет кылып канга убадан берем. Ал жагынан кабатыр болбоңуздар. Ушу эң негизги эле көйгөйлүү ушул экен. Кытайдын үстүндө. Кытайдын жанында. Кайдын жанында жашайбыз. Бизде дагы ушу проблема. Таза суу, ушундай эле каналдар, суу маселеси өтө оор биздечи. Анан эми сиздердин баягы сөзүңүздөрдү дагы уктук. Сиз убада берип кеттиңиз. Карамыкка бир эми статус алып беремин деп. Чек арага деп. Чек арага чоңолайда эми үргүлчүлөр киргизип коюң, эми 15 миң калкы бар. Жок, угуп турсаңыз эми 30 миң калкыбыз бар экен, анын көчүйдө сиздер тарапта. Калганыбызга 15 миң адамга бул эми аз эле ошол бир аракет кылганда чогуу аракет кылып коюң. Мен шуну сунуш кылмакмын, бул суроо эмес сизге, бир сунушум да. Төө сурасаң кой берет. Анан сиз төөнү сурап атасыз да. Анан анын өзүнүн мыйзам жолору бар. Чек арага чектеш болсо, анан кийин анын өзүнүн бюджети мындай болсо, башка каражат тарта турган булактар болсо, ошондой гана айылдарга приграничный деген берет. Анан бүтүндөй бир районго бере албайт. Район эми баардыгы ошол окшош, баардыгы өзүнүн жашаган жерибиз да бир сөз. Афганистан, Пакистан турат баардыгыбыз да, бизде деле ол эме бар, алар дагы жакшы Тажикстан. Бул айылда бергенбиз. Жокто бул айылда бар. Жерди бүт эмесini бүтүрдүк. Азыр айдайын десең, нары жерге жетпейбиз. Айдоого жетпейт. Эгебиз затырат кетет, бир 7-8 центнерден түшүм алабыз. Жок, эмеден чөп, же болбосо эгин асак дәмди ушундай немеде алабыз дагы, биздин кетирген затыратыбыз дагы актабайт. Ошон үчүн анан эми мына Шортала каналыны bizde 4-5 kanal var. Şu kanallarga эми biz жергиликтүү бийлик өздөрү деле аябай билип турат. Негизи булардын колунан келбейт. Мен жергиликтүү бийликти сиздерге жамандайын деген жерим жок. Siz Karamыкка барган жоксузбу? Бардым. Карамыкка бар, бизге сөз тийген жок эми сиздер. Жанагы жерде ошол суу чарба департаментинин орун басары. Ошолор ачык сууга да келет дедиңиз эле. Айыл чарба министринин орун басары. Ошолорго айтып калайын дедим мен, мына губернатор турат. Ошого бизге ачыстой куруп бербейби дейм да. Мурун өзүнүн эски ачыстойлору бар ошо канал. Мигранттар өздөрү иштеп келсе жаш балдар өзү иштеп келсе мигрант болуп.
Олардың пасояларын кыркып жатат, олар кетип иштетет. Буякта деле балдар, бала чакасы калат экен. Алар деле ичет, жейт олорго деле. Шолорду кыркып коёт. 6 ай сайын саздайсыңар пасоя дейт. Пасоясын, пенсияга чыга албагандар бар онун арасында. Шолорду бир катар жөнгөрүп берсеңиздер. Мигранттардын пасоясыны сәл неме кылбасалар, кыркпасалар, шолор сәл иштеп келип путтарга туруп үйлүү жайлуу болгуча кыркпасалар шолорду. Кыскартып иштебеселер, кыскартып коюп ататтар да. Чоңалай өрөөндөгү пасоя немеси жөлөк пул шартын деле неме кылып жөнгөрүштүрүп берсеңиздер жакшы болот. 11 класста уулум бар. Былтыркы 1 январда туулган күндө пасоясы кыскарды. Быйыл 27 августта кыскарды, жазда 10 класста окуган кызым бар. Өзүмдүн эле немем да. Булар чоңойгон сайын окуу куралы чоңоет экен, кымбат болот экен. Бул деген пасоя баланын тетрат пулу, токоч пулу дейт. А бул тетрат пулу, токоч пулу чоңойгон мезгилде пасоя кыркылып калып жатат да. Баягы паспорт жашыга жетти деп эле. Пасояны чоңолай боюнча эле кыскартпасаңыздар, бет алайлар баягы баланы чоңота, чоңенеге, мисалы мен атам апама балдарды таштайт да, балдар аял менен Бишкекке кетет. Текшерип келет дагы, мына бүт ошондой жаштар бар. Текшерип келет, баланын бардыгы чоңота чоңененин колунда мектепте окуйт. Олорго деген пасоян кыркпай эле койсо, ата-энеси аяктан тамга дейт, ата-энем бар каргандай дейт, онун пулуга иштейт. Мына экология бузулуп, Кытайлар кирди бүтүндөй. Мындан бир 10 жыл алдың эле Кытайлар жок, малда карөпкө деген малда жок. Экология бүтүндөй бузулду, Кытай кирип, мына химический нерсе алтындар чыкты бүтүндөй. Карөпкөдө болуп атат илгери. Мына мен жаш келин болгон мезгилде 15 майда эле мал кыркылып бүтөт эди, төлө карөпкө болбойт эди. Анан азыркыда бүтүндөй, бүт биздин шарт оор. Мына ушул ай арасы болду, мана ушул неме. Жаңы сиз ары басып, бери басып ойлонуп, келдим дегениңизде жаштар ары басып ойлонот, бери басып ойлонот. Пасоя кыркылат, 2 үйдөн ашканга пасоя көнбөйт. Жашоо аябай кыйын. Шунун дардынан көп жаштар нары бери болот семьясы. Шул пасояны аяк кара берсеңиздер. Бул маселени койгонбуз өкмөт азыр мыйзам долбоорун юстиция министрлиги даярдап атат. Анткени бүтүндөй Кыргызстанда бүгүнкү күндө атасы 3 баласы менен анан ажырашуулар көп болуп атат. Өзүчө түтүн болот, качанга чейин болот деп. Анан шаарга келсе, шаарда үй жок болсо, квартира жашса, анан кийин жерди басып алдыңар деп трансформация кылып бербесе, бул көйгөй бар. Бул маселе боюнча өкмөткө тапшырма берилген азыр юстиция министрлиги. Анан бул мен деле айтканбыз, бул туура эмес. Ошо пособие боюнча бул жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамда. Ошо жөлөк пул деселе булар өкмөттүн жүрөк түшөт да, бул бөлөк пул деген бөлөк пул эмес, бул салыктан түшкөн элдин акчасы да кайта. Байлардын акчасы кедейлерге өргүлө, салыктан алып атасың, кайтып ошону пенсия пособие кылып берилет деп. Болгон күчүн санап бир жаңы мектеп курдуруп бергенге. Кийин келип турган Кудай кааласа капсуланы өзү салып кеткенде катышам. Анан таза сууңарды ошол экөөнүн арттан түшөйчү. Анан майда чүйдө маселенин баарын өкмөткө жүктөйм. Алар деле жалпы көйгөй Кыргызстан боюнча ошол алкагында чечилет. Анан эң эле ошо трансформация ошол мектеп менен экөөнүн арттан түшө бул моучу убада берем. Мен сизге дагы бир суроо да. Жаңы үйленген келин күйеуі дағы, кайната кайненесі дағы бардығы бір үйде. Илгері әлгі шариатта шарым жоқ дейді. Çarşı baylap koyutmuş iken kur baylağından kimden o şey etti geldi. Uşağa bir bana yaşlardı bir karmap karış üçün. Yaşlardı bir bölüp çıkarış üçün. Bardık ana şart yok. Bardık ketip atat, migrantlar köpeyip atat. Kazakistan'a ketip atat, Rusya'ya ketip atat. Uşularda karmap karış üçün bana özünün teritoriyada. Uşularda bir yerge jaygaştırıp uy kuruğa mümkünçülük veriliyor. Bu kanday var ot buraya. Kırgız'ın bir sözü var. Akçаңды жоғалтсаң, азды жоғалттың дейді. Ұятыңды жоғалтсаң, көпті жоғалттың дейді. Денсаулығыңды жоғалтсаң, барлығын жоғалттың дейді. Бірінші байлық денсаулық деп қырғыз бекерінен айтпайды екен. Денсаулығыңар бекен болсын. Аланан садағаларым. Өміріңерге Алла Тағалам береке берген болсын. Жамандық көрбегілі. Ел үшін қызмат қылғыла. Қырғыз үшін қызмат қылғыла. Қырғызды дағы бір башқа өніккен мемлекетке қошолы садағам кетейіндер. Kırgız'ın yer baylığını, el baylığını özümüz paylanıp kaladı. Çet memlekete tonat baylı, uğurdat baylı, aldır baylı. Uşunun altından düşüyorlar. Ülkemiz özsün, Kırgız önüksün, özsün, aldırgı önükken memleketi koşulsun. Amin.